Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, кутман күн. Биз бүгүн бир жакшы бир теманы талкуулайлык дедик. Бир четинен мындай кызыктуу тема, бир четинен орчундуу тема. Себеп дегенде журналистика, кесипкөй журналистика ушул маселенин айынан көп жагынан да аксап да келатат да. Бирок жакшы жагы да бар, пайдалуу жагы да бар. Анткени ошо блогинг менен, блогерлердин көмөгү менен айрым маалыматтар өзүнүн ордун таап, өзүнүн аудиториясын таап, анан коомчулукка кандайдыр бир деңгээлде маалыматтар жеткирип атат да. Мына бүгүнкү темабыз болсо ушу кесипкөй журналистика менен блогингдин айырмасы эмнеде? Бул канчалык деңгээлде ушул коомчулукта, интернет айдыңындагы пайдалануучу окурмандарга, көрөрмандарга, угармандарга кайсы жагынан пайда алып келет? Кесипкөй журналистикада жүргөн биздин кесиптештер айтып атат, айрым жагынан блогинг бизге кандайдыр деңгээлде тоскоолдуктарды жаратып атат. Себеп дегенде ал жакта айрым блогерлердин көмөгү менен туура эмес маалыматтар кетип калып, анан эл арасында түшүнбөстүктөр пайда болуп атат деп. Айрым блогерлер болсо айтып атышат, жок, биз жеткиликтүү, сапаттуу маалыматтарды жеткирип атабыз деп атышат. Эми бирок ошо сапаттуу маалыматты жеткирип атабыз дегендер бул биздин кесиптештер эле ошо журналистикадан блогингке өтүп, өзүнчө ютубтан канал ачышып, же болбосо өзүнчө блог түзүп, ошонун негизинде маалыматтарды жеткирүүнүн аракетинде да. Мына ошонун үстүндө бүгүн биз ошо урматтуу кесиптештер сиздер менен талкуулайлык дедик эле. Ушул багытта кандай маселени чечишибиз керек, же чече албасак дагы ушул багытта кандай багыттарды алышыбыз керек, эмнелерди эске алышыбыз керек, жана ушул экөөнү айкалыштырыш үчүн кайсыл жолду тандап, ошонун негизинде бир тартип иштеп чыгыш керекпи, же эмне кылыш керек, мына ошонун баардыгынын үстүндө биз кеп кылалык дегенбиз. Миржан мырза, саламатсызбы? Кутман күн, сизди күтүп аттык эле, ырас келдиңиз. Мына ушул тема, кесипкөй журналистика менен блогинг айырмасы эмнеде? Тема кенен кесир, чектөө жок. Негизи бирок биз баягы 1,5-2 саат деп болжогонбуз. Ошонун аралыгында талкуулашып, маселени чечип алсак, биз үчүн жакшы болот эле. Ушун анан дагы бир эскерте кетүүчү, биздики баардыгы жаздырылат видеого, анан жаздырганда муну өзүнчө программанын негизинде монтаждап туруп, анан биздин өзүбүздүн YouTube баракчабыз бар, ошол жака илебиз дагы, ал жактан биздин өзүбүздүн көрөрмандарыбыз бар. Чакан Канышай айым менен Назира айымдын жазуучуларына караганда биздики азыраак, бирок биздин кесиптештер, аймактагы көрөрмандарыбыз бар, ошолор көрүп маалымат ала алышат да. Анан бизде катышуучулар булар Канышай Мамыркулова, биздин кесиптешибиз, журналистика жаатында да жүрөт, анан блогинг жаатында дагы саясат тууралуу темаларды көп чагылдырат ошо интернет айдыңында. Андан сырткары биздин агайыбыз, кесиптешибиз Жалал Абадтан Жалил Сапаров биз менен чогуу. Андан сырткары медиа эксперт Караколдон Нургүл Шаршимбиева катышыш керек эле, балким катышып калаттыр арабызга. Андан сырткары дагы бир блогерди чакырдык эле. Бул жигит өзү эле кызыктуу жигит. Эсиңиздерде болсо, Памирден биздин мекендештер, биздин туугандар көчүп келди эле. Ошолордун арасынан бир жаш бала блогер болуп жүрүптүр. Өзүнүн кандайдыр деңгээлде маалыматтарды чыгарып, жайылтып, ошол аралыкта ошол жигитти да чакырдык эле. Ал кошула албай турат окшойт. Азыр бизге бактыяр жардам берсе, балким кошулуп калаттыр. Андан сырткары Назира Айтбекова, баарыңыздар тааныйсыздар, биздин кесиптеш, азыр ютубер болуп жүрөт, мен түшүнгөнүмө караганда. Анан Facebook'та да абдан активдүү, Канышай айымдай эле. Анан ютубта өзүнүн баракчасын алып, белгилүү адамдардан интервью алып, ал жакта да ишмердигин жүргүзүп келатат да. Анан ошондой эле Миржан Балыбаев, НТС телеканалынын жетекчиси. Анан Көлдөн болсо биздин агайыбыз, кесиптешибиз Мурат Жетимишбаев агайыбыз да бул жакта. Анан Кубан Табалдиев, кабар агенттигинин директору биздин агайыбыз дагы биз менен чогуу. Ушул талкуунун үстүндө иш алып бармакчыбыз. Мындан сырткары Марат Токоев мен маңдайымда турат, биздин кесиптешибиз агайыбыз. Анан биздин координаторубуз Бактыяр Бердибеков жана мен Марс Төлегенов. Анда теманы баштайлык. Саламатсыздарбы? Ким өзүнүн оюн кандай билдире алат? Блогинг жана журналистика. Кирестер үн угулуп атабы, текшерип алсам болобу? Үн барбы? Үн бар, жакшы эле. Миржан сонун угулуп атат. Рахмат. Назира айым, саламатсызбы? Анда кимден баштап?
Мен тиги Блогинг менен журналистиканын айырмасын сүйлөшүп атабызбы бүгүн ошондо? ошо кесипкөй журналистика жана блогинг. Мурун кесипкөй журналистика активдүү, актуалдуу боло турган болсо, азыркы тапта ошо замандын талабына ылайык блогинг көбүрөөк басым жасала баштады. Мурун телевидение, радио басымдуулук кыла турган болсо, азыркы тапта интернет басымдуулук кыла баштады. Интернет басымдуулук кыла баштаганына караганда жаңы блогер деген бир кесип чыкты деп болот да. Жакшы, рахмат. Замандын талабы. Рахмат, Назира айым. Дагы, Марат? Саламатсыздарбы? Мындан 6-7 жыл мурда бир чоң эл аралык жыйында отуруп катышып калганда белгилүү бир журналист келип bundan söylediler. Gerçek blogging, bloggerlerden ki geçip jurnalistika bara ölet. Anan azırkı bolotkan oklara karasak içinde bir geçip jurnalistikanın bağı alamı için konsept hazır bolsa bağaldığın korunlarga bloggerler çıka başladı. Ушул боюнча сенин пикириңерди билет элем, билейин дедим эле. Чын эле кесипкөй журналистика келечекте бара жоголобу? Бардыгын блогерлер ээлеп калабы? Экөөнүн кандайдыр бир аткарган миссиясы болуп, өздөрүнүн ордулары болобу? Аны каякта, кандай болушу мүмкүн? Жөнүндө сенин пикириңерди билсек болот эле. Марат агай, угуп атабы? Канышайым, сиз дугалык сөз кезеги сизде. Өзү мен ушул Назира айткан пикирди көп угуп жүрөм. Азыр мындай интернет заманы деп анан Марат агай айткандай да ушул кесипкөй журналистиканын баягы мезгили бүтүп, ушундай ыңгайда өнүгөт деп анан отуруп ойлоном да, кесипкөй журналистика деген талаптарын биз кандай шарттап алганбыз? Балким ал биз кесипкөй деп кабыл алып жүргөн нерсе балким андай деле ошончолук деңгээлде болгон эмес да. Бул эми баягы талаштуураак жагдай болсо керек. Анан негизи баягы интернеттин ушул жалпы эле биздин жашоо турмушубузга келип кириши менен бул баары бир келип кирмек. Биз каалайбызбы, каалайбайбызбы, баары бир ушуга өтмөкпүз да. Анан кийин мурдасында деле, бунусунда деле, мисалы журналистикада жүргөнүндө деле, блогерликте жүргөнүндө деле бир эле туруктуу нерсе да, сабаттуулук эң негизгиси. Анан ушул өзүн өзү көзөмөлгө алуу, контролдоо деген ушул эки түшүнүк. Баягы кесипкөй журналистика дегенибизде деле ушул талап, блогерликте деле ушул нерсе кармалыш керек да. Тагыраак айтканда, менимче бул баары бир айланып келе адам факторуна байланган нерсе да. Кесипкөй журналистика дегенибизде деле биз иштеп атабыз. Блогерлик дегенде деле биз иштеп атабыз да. Биз ошол эле каш көз, ошол эле адамдарбыз да. Анан кийин ошол баягы талаш ар кандай болуп атат да. Мисалы, кесипкөй журналистикада өзүн балекет журналист сезип жүргөндөр деле баягы кадимки журналистикада кандай иштесе, бир жакта деле жүзү ошондой эле көрүнөт. Менимче ошондон эле болуш керек. Талаша турган жер да. Кээде болуп калат да неме депчи, мисалы туура айтасыз, кесипкөй журналистикада дагы этиканы сактаган жана сактабагандар да бар. Ал жакта дагы ошо кесипкөй журналистикага карагөө калтыргандар да бар. Бирок эми бул жерде жанагы ошо кесипкөй журналистика менен блогингдин ортосундагы маселе болуп атат да. Көбүнчө окурмандар, көрөрмандар ошо интернетке ээрчип кетип атпайбы? Мисалы азыр телевизор көргөндөр азайды, радио уккандар азайды, машинеде баратканда эле укпаса, мурункудай радиону эртеден кечке коюп алып уккан киши жок.
Анан маалыматты жеткирүү дагы ошол жагынан балким сапаттуу жетпей атабы деп атат да. Мисалы сиздин жанагы өзүңүздүн сөзүңүздө жанагы сабаттуулук керек деп эдиңизби? Мында эки нерсе бар да. Эң эле ириде ошол маалымат берүүчүнүн сабаттуулугу, мисалы маалымат берүүчү менин, башкалардын, блогердин же болбосо атайын бир маалымат каражатынын өкүлү маалымат таратып атат да, ошол маалымат берүүчүнүн сабаттуулугу. Анан эң эле негизгиси бизде маалымат алуу жөндөм. Ушул нерсе мен аябай көп байкайм, бул бизде эле эмес, өзү дүйнө жүзүндө эле ушундай болуш керек. Баягы маалымат алуунун баягы маданияты дейбизби, маалымат алуунун бир эмеси көкүрөгүндө жок болсо, аны кандай берип атса деле баягы мен көп байкайм же өзүңүз айткандай баягы Facebook'та көбүрөөк отурам да, кээде тамаша кылам, кээде дайкол салам, анан ошондон байкап калам да. Мындай маалымат алууну ар ким өзүнүн дараметине жараша жүргүзөт экен да. Мисалы, кээ бирөө WhatsApp'тан эле ала берет экен, мен ошондой мен айланам, чөйрөнүмдөн деле көп байкайм. Кадимки Азаттыктын спутник жана башка жаңылыгына караганда WhatsApp'тагы маалыматка жакшыраак кызыгат, ошол жака көбүрөөк аралашат. Бирөөсү болсо жана Facebook'та кимдир бирөө баягы айта берсе, негедир ошо жеке кишилердин баягы туруктуу эмеси болуп алганда, бул эң негизгиси ушул маалымат алуунун сабаттуулугунда да көбүрөөгү, берүүнүн анан алуунун экөөнөн болуш керек. Жакшы, рахмат. Менде Мурат аба жазып атат, блогерлер ал кишем баягы машина айдап бараткан экен, андыктан бияка жазып коюптур. Блогерлер кесипкөй журналистиканы басып кетиши мүмкүн, бирок алардын шашмалыгы окуяны деген калпыс айткан аброюна көлөкө түшүрүп коюшу мүмкүн деп жазыптыр да. Анан мен жазганын окуп туруп атам да, бул кичине бир жерден немерек болуп калыптыр да, ошо түшүнүксүз болуп калыптыр. Каныша эжеге кошумча кылып кете турган болсом, жанагы сабаттуулук жөнүндө жакшы айтты. Азыркы тапта блогерлердин арасында эң чоң көйгөй бул ошо сабаттуулук болуп атат. Анан мурун журналистикада болгондор да, болбогондор да, жөн эле телефон көтөргөндөрдүн баары эле азыр блогер катары саналып, жана ар ким эле өзү журналист болуп телефон аркылуу маалыматты элдерге жеткирип берүү кызматын аткарып атышат да. Бирок жеткирип берүү кызматында көбүнчө ютуберлерди айта турган болсок, азыр өчүрүп салат, көрө салгыла, тез көргүлө, укмушай, деп салбадыбы, анан тигинтпедиби деген мындай бир кызыктай, мындай жеңил желпи бир көрүнүштүү сүртүмдөрдү берип кетип атат да. Мына ошолордун баарын мындай бир чогулуп, өз ара келгиле, мындай теманы жазганда дагы сабаттуу жазалы, мондай теманы койгондо да туура коелу деген сыяктуу, маалыматтарды туура жеткирели деген сыяктуу бир ынтымагыбыз болсо, ошолорду биз өзүбүз бир жаккадан баш бир жеңден кол чыгарып, мындай түздөп, тегиздеп алсак дейм да, баардыгыбыз эле мындай арбайып сарбайып эле көрүнгөн жактан чыгып калдык да. Ошону бир аз мындай бир формага келтирип алсак жакшы болобу беле деген, жакшы болот беле деген бир сунушум бар да. Арбайып тарбайып чыкканыңыз жакшы. Рахмат. Анда азыр мен сөздү Кубан агайга бергим келип атат. Кубан агай, сиздин оюңузча кандай? Сиз эми баягы журналистикада келе атасыз, ушул жакта, анан өзүңүз да ошо маалымат агенттигин жетектейсиз. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Рахмат. Назира Каңша айым дагы сөз келет. Баарыңар аман эсен болгула. Баардыгыңарга ден соолук каалайм ушул кезде. Маанилүү суроо деп Мараттын ушундай маселеге көңүл бурганда бул бекеринен эмес. Бул чындыгында бүгүн жаралган же кечээ эле пайда болгон маселе эмес. Бул уже ошо социалдык тармактар мындан бери 10 жыл мурун башталгандан бери эле көйгөйдү көтөрүп аябай чоң маселеге айланып бараткандагы тема да. Блогерлер деп эле айта берсек, жылаң эле журналисттер тууралуу сүйлөшпөш керек. Блогерлер деп журналист эместер басып кеткендегисинен эгер СМС-ка анимация, СММ бул маселе чукул бир бийик деңгээлге чыкпайт эле. Бул журналистикадан чыгып
маалымат каражаттарынан дагы ашып өтүп, даже керек болсо кары жашына карабастан мектептин балаларынын арасынан керек болсо андан да жаштарга чейин тарап кеткендеги азыркы жаңы маалымат технологиялардын мүмкүнчүлүгүнүн өсүп. Кубан агай, сиздин интернетиңиз туруксуз болуп атат. Мен жаңбайм. Сиздердин таянып айтсак, азыркы өздөрүнүн үзүлүп кетип атат. Байланыш үзүлүп кетип атат. Сиздики үндөр айткандарыңыз айрым жерлерден үзүлүп калып атат да. Интернет мен туура эле интернет болот окшойт анда. Ошо интернеттен болуп атат. Меники нормально эле. Азыр кандай? Азыр жакшы, бирок орто жерден да үзүлүп кетип атат да байланыш. Түшүнүктүү. Эми кыскача кайталап коеюн анда жакшылап. Жакшы болот эле, кайталап койсоңуз. Ошо блогерство деген сөздүн чыгышынын башталышы эмнеден келип чыккандыгын айтып айтам да. Блогер деген сөздүн пайда болушу социалдык тармактардын элге бүт коомчулукка керек болсо дүйнөнүн баардыгын интернеттен дагы тереңирээк камтып алгандыгында болуп атат да. Интернет болбосо албетте блогерство да болбойт. Блогер бул бир эле журналист эмес. Мен азыр байкашымча бул жерде сөз кылып атканыңар блогерство менен журналистиканын бир орусча айтканда связкада болуп аткандыгы айтылып атат да. Чындап келгенде бул параллельно келаткан нерсе. Журналист блогер боло алат. Андайлар көп. Азыркы заманда блогерство менен иш алып барбаган журналист болуш мүмкүн эмес. Жалпы эле маалымат каражаттарын иштегендер азыр социалдык тармактарга аралашпайынча анын үнүн эч ким укпайт. Байкабай да калат. Маалымат каражаты азыр Кыргызстанда эң эле күчтүү деген супер KG или Аки пресс болсун, ал жерге чыккан маалыматтарын окуйм дегендер гана окуйт. Башкалар өзгөчө мына социалдык тармактардагы эң эле күчтүү делген Telegram каналы, Instagram азыркылар башкаларын айтпай эле коеюн, Facebook, YouTube калгандар көрбөй деле калышы мүмкүн. Ошондон журналист өзүн таанытыш үчүн социалдык тармактарга кирип, ошол жердеги мүмкүнчүлүктөрдү кенен колдонгонго өтүп атат да. Бул замандын талабы, бул туура айтылып атат. Бирок ошол эле мезгилде байкап көрсөңөр, журналисттердин 90% кирсе, алардын санынан 2 эсе көбүрөөк болгон журналист эместер азыр маалымат мейкиндигине кирип алып, өзүнүн саясатын жүргүзүп атат да. Ошол себептен блогерство деген өзүнчө түшүнүк пайда болуп атат. Блогер жазгандын баардыгы эле журналист болбойт. Андын 3/4, көп болсо 1,5 эле блогер болот. Журналист боло алат. Калгандары журналист болбойт. Калгандары өзүнүн оюн билдирген коомдун активдүү мүчөлөрү деп койсок болот. Вот ушул жерден чоң маселе пайда болуп атат. Журналисттердин баардыгын мындай даярдыгы жагынан же билим деңгээли жагынан төмөндөп айтканга болбойт. Бирок кандай маселе бар экендиги бул өзүнчө чоң маселе. Муну Марат менен Марс өзүнчө дагы бир талкуулай турган тема деп ойлойм. Вот социалдык тармактарга кирип алып, өзүнүн оюн үстөккө босток чыгарып аткандардын арасындагылар эми 80% десем көбүрөөк болор, бирок 70%дан көбүрөгү ушу маалыматтык сабатсыздыгы жоктор гана маалыматты тараткандыктан алардын арасындагы маселелер бизге таасир кылып атат да, журналистикалык чөйрөдө иштеп аткандарга. Андыктан бул журналисттердин эле темасы мындай талкуулай турган проблемасы эмес. Бул жалпы коомдук проблема. Жалпы коомдук болгондо коомдун өзү эмес, бул мамлекеттик деңгээлдеги проблема болуп атат. Мен айтар элем, бир эле мамлекеттин деңгээлиндеги эмес, бул дүйнөлүк деңгээлдеги проблема болуп кетти. Мына азыр TikTok деген социалдык тармакты алып көрсөң, аяка ким кирип атат? Менин неберем бар, 7 жашта. Улууларын айтпай эле коеюн. Ошо TikTok'ту көрүп алып, азыр өзүнчө видеолорду тартып, ошо TikTok'ка салып атат өзүнүн комментарийин. Анан кайдагы сабатсыздык болот?
SMM'чиктердин арасында, блогерсторлордун арасында. Аны түшүнгөндөр эми мейли, алар деген өзүнчө кыска мындай социалдык тармактарда иштей тургандар болсун, аларга жазылгандар болсун. Жазылбай өз алдын чечтем дегендер, аны менен ошо социалдык тармактарда чыгып аткан маалыматтык агым менен иштешкенге аргасы болуп атат да. Мына мисалы үчүн мен сотканы аламбы же компьютерди аламбы, короткон убактымдын 80% текке кеткенин билип туруп кирем да, себеби ошол жерде маалыматтардын канчасы мага пайдалуу, канчасы пайдасыз экендигин көрүшүм керек. Көрбөсөм билбейм да. Мисалы бир эле Facebook'та алып карагыла. Facebook'та бир маалымат чыкса, астына бир эң эле резонанстуу дегенде бир 100дөн кем эмес комментарийлер кетет. Комментарийлердин баардыгы окшош эмес. Ошонун баардыгын карап чыкканга бирөөнө бир 1 секундтан болгондо жок дегенде 100 секунд кетет. 100 секунддун ичинде канча маалымат алып алабыз? Бул да убакыт болот атпайбы? Бирок ошонун баардыгын азыркы замандын талабына ылайыктуу деңгээлдеги адис болом дегендер коротконго аргасыз. Антпесе билим деңгээлибиз түшүп кетет. Бир эле маалыматтык технологиялар боюнча карап көрсөк, социалдык тармактардагы эң эле популярдуу болуп бараткан мына WhatsApp менен азыр баарыбыз жазышып, көрүшүп, керек болсо видеолор менен алмашып атабыз. Бирок анын дагы талаптары кандай экендигин көргөндөн кийин, бул жерде чоң бир сыр бар экен, мунун артында дагы кемчиликтери толтур экен. Биздин берген маалыматыбыздын баардыгы коопсуздугу жагынан аябай начар экен. Демек мындан мындай ишенимдүү бир булакка өтүшүбүз керек деп Telegram-га өттү. Telegram каналына өттү. Ал жерде карап көрсөк дагы, ал жерде дагы бир топ колдонуучулар бар. Ал жерге дагы өзүбүздүн оюбузду жазганга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок алардын баардыгын окуп отура тургандай, группаларга кирип алып жалаң эле бир кишинин жазгандагысын окуп аткандар аз да. Ошентип отуруп, анын дагы кемчиликтерин тапты. Анын дагы көпкө убакыт жок кыла тургандай бир мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрдү. Азыр эмне деген болот? Сигнал деген социалдык тармактардагы күчтүү коопсуз жактан камсыздалган канал пайда болду. Калгандарын айтпай эле коеюн, мына жаштардын арасында азыр Instagram деген бар. Ал жерине чыгып аткандардын өзүнчө социалдык тармагы, Одноклассники бар, ВКонтакте бар, алардын баардыгы бар да, ошонун баарын карап чыгыш керек да. Карап чыкпасак, өзүбүзгө эле мындай минус болуп кетип атат да. Биз баардыгын үлгүргөнгө албетте убактыбыз жетпейт. Ошон үчүн биздин журналисттердин арасында блогерство менен алектенгендердин маалыматтык технологиялар жагынан билим ала тургандай талабы күчтүү экендигин көрүп атабыз. Ал эми калгандары мына бир Инстаграмга же бир ТикТокко кирип алып, ошо менен иштеп аткандар, мына өзүңөр айтып атасыңар, Сыймык Жапыкеев да. YouTube'га кирип алды, же Facebook'ка кирип алды. Ошол жерден эле өзүнүн комментарийин берип атат, өзүнүн сунуштарын айтып атат, сын пикирлерин айтып атат. Аны кызыккандар окуп атат. Ким кызыгат? Маалыматтык жактан деңгээли бийик деңгээлге чыга электер, аны айтып аткандагысына мындай сын пикир менен карай тургандар эмес. Даяр маалыматты илип ала тургандар, ошол чын экен деп ошого ишенгендер, артынан ээрчип алгандар болуп атат. Ошонун натыйжасында эмне болду? Ал өзүнүн колдоочуларын таап кетти. Чындап келгенде эмне болду? Чындап келгенде баарыбыз байкап атабыз, анын деңгээли канчалык деңгээлде экен, канчалык бийик, канчалык ылдый экен өзүбүз эле көрүп атабыз. Эми баягы жетишерлик деңгээлдеги билимге болгондорду айтып атам да, ошо маалыматтык технология, IT технологияларды түшүнгөндөр. Анын сырын билгендер. Мына азыр баарыбыз эле колдон келишинче аракет кылып атабыз, аракет кылып атабыз. Барып ошо соц тармактардагы мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын өздөштүрүп, ошо менен иш алып барганда көбүрөөк таасир кылабыз деп. Баардыгыбыз эле, мисалы үчүн мына жерде отурган журналисттердин баардыгы албетте өзүнүн соц тармактардагы баракчалары бар. Ошолор аркылуу өзүбүздүн таасирибизди күчөтөбүз деген аракет болуп атат да. Бирок ошолордун аракетине карабастан журналисттик билими жок болуп алып, блогерлик менен иш алып аткандар азыр ошо блогерствонун жардамы менен каражат таап, өзүнүн жашоосун бутуна тургузуп алгандар да көп болуп атат да. Демек бул жерде эмне деген карама каршылык келип атат? Даяр болгон адис талаада калып атат. Даяры жок, бирок тили бар. Жазганда тапан тил менен жазгандар тез элге тарап кетип атат да. Чоң коркунуч ушул жерде. Бизде маалыматтык жактан билим деңгээлибиз бир эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө маалыматтык жактан билим деңгээлибиз ошо
журналисттердин арасында эмес, коомчулуктун арасында төмөн түшүп бараткандасын көрүп атабыз да. Блогерликтердин ишинде билими төмөндөр аябай таасири күчөп кетти. Ошондуктан бул чоң проблема. Ой, рахмат. Азыр эми сөздү аймактагы биздин агайыбыз Жалил агайга берсек. Жалил агай, микрофонду күйгүзүп аласызбы? Мен жана сиздикини өчүрүп койдум эле, кошумча дабыштар чыгып аткан. Микрофонду күйгүзсөңүз, Жалил аке. Жалил агай, микрофонду күйгүзүп койсоңуз, микрофон. Эми айта берсеңиз. Мен угуп аткан экен деп атпайм. Бул Кубан мырзанын айтканы аябай жөндүү, орундуу, салмактуу болду да. Аябай мен ыраазы болуп отурдум. Себеби мен айтайын деген нерселердин баардыгын айтты да. Анан бул жерде мен айткым келген нерселер болчу да. Ошол бул жерде биз бирдемени ажыратып алышыбыз керек болуп атат да. Бул блогерлик менен журналистика, кесипкер журналистика бул эки башка нерсе. Кубан мырза айтып атпайбы? Параллель жүрүп аткан нерсе депчи. Бул деген журналистика деген эме. Журналистика деген өзүнүн теориясы бар, өзүнүн принциптери бар, өзүнүн этикалык нормалары бар. Анан тиги ар түрдүү улуттук баягы мыйзамдарда аларга карата колдонулуучу чаралары бар. Иши кылып кайсы бир калыптанган бул нерсе да. А блогерлик деген бул теориясы да жок, мунун же мыйзам да жок, этикалык нормалары, булардын принциптери да жок. Бул жөн эле хаос. Ошон үчүн бул эки калыптанган структура менен калыптан элек бир азырынча бир тартипке баш ийелек бир хаос эки башка нерсе болуп атат. Эмне үчүн блогерлик аябай бул элди каптап кетти. Анан кийин бул кесиптик журналистика эмне үчүн коркунуч келтирип атат. Муну азыр Кубан мырза айтып кетти. Бунун баардыгы эле баягы биздин коомчулуктун баягы төмөнкү деңгээлдеги көпчүлүктүн аң сезимин, кызыкчылыктарын, алардын табитин эксплуатациялоочу, ошого жараша блогерлик тиги социалдык тармактардагы маалымат таркатуучулар көбөйүп кетишти. Ошонун негизинде анан кийин ошонун айына биздин кесиптик журналистика кыйла жабыр тартып аткандыгы анык. Ооба. Эми мындайча айтканда журналистика кайрымак менен балык тутса, эми бул социалдык тармакта отургандар бардыгы тиги тор менен эле ышкыртып бардыгын челектеп тиги коомдук пикирди кармап кетип атышат да. Коомдук пикирдин командирлери илгери журналисттер болсо, азыр блогерлер болуп алышты. Анан мунун кесепети эмне болот деген нерсе бар да. Мунун кесепети биз баягы журналистика болсо бул коомдук пикирди, коомдук аң сезимди, коомдук табитти бул алдыга жетелеп кичине өстүргөнгө аракет кылып, бир жакшы нукка урганга аракет кылган бул инструмент болсо, а эми ал блогерликтер болсо ошол именно төмөнкү аң сезимди, төмөнкү табитти, төмөнкү баягы көз караштар, кызыкчылыктарга ылайыкташып, ошонун деңгээлине түшүп алып, анан алардын ошол эксплуатациялоочу инструмент болуп атат да. Кептин баардыгы коркунуч ошондо. Биздин эртеңки коомубуз, коомчулуктун эртеңкиси ошол айланып келип эле тиги мамлекеттин эртеңкиси эмне болот деген мындай коркунуч ушундан келип чыгып атат. Анан маалымат коопсуздугу деген бар эмес. Маалымат коопсуздугу баары бир болуш керек. Бул мамлекет үчүн эле эмес, ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө, ар бир жамаатка бардыгына маалымат коопсуздугу керек. Эми азыр баягы Кубан мырза айткан деңгээлдеги блогерлер, мен мисалы Назира менен Канышай мен кечирип койгула, силерди кошпойм. Биздин журналистикада жүрүп туруп тиги блогерликке баргандар, булар өзүнчө бир башка. Анан тиги үйдөн чыга калып эле анан кийин кыйкырып аткандар, булар башка болуп атпайбы? Ошондо бул биздин балдарыбыздын, биздин тиги улуттун келечегине деле бул мындай башаламан хаос маалыматтар катуу, анан кийин тиги элди эксплуатациялоо, маалымат таркатуу тиги жагынан.
бул келечекке өтө кыйын бир мындай оорчулуктарды алып келип коюшу мүмкүн, көйгөйлөрдү алып келип коюшу мүмкүн. Бул көрүнүп эле турган нерсе. Бирок кептин баардыгы эми ушунчалык эми жер жүзүндө жайнаган блогерлер чыкты. Баягы 70%, 80%, 60% чыгылып. Биз эми эмне кылышыбыз керек деген бир маселелер бар да. Эми ушул биздин азыр мына эгерде биз коомубузду, эртеңкибизди сактап кала турган, сактагыбыз келсе, анда биз блогерликти биз маселесин карай башташыбыз керек. Бул жөн эле тек коюп, булар эмне кылат экен деп карап отурганда, бул уже эртең кеч болуп калат, такыр мүмкүн эмес болуп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек, кантип тартиптештириш керек, тиги Назира айым айткандай, кандай кылып бир формаларга салыш керек дегендей бир ойлоно турган деңгээлге келип калды. Анан эми мына биздин журналистика тармагы, ушул баягы блогерликтен таяк жеп аткан, анын баш көзү көгөргөн биздин журналистикабыз. Эми чындап мына профессиональный журналистиканын алдында чоң сыноо келди. Бул ушундай нашествияны, орусча айтканда, ушундай бир натискти же туруштук бере алабы, же жокпу, чын эле баягы өлүп калабы, же жашап кетеби? Бул дагы бир чоң маселе. Муну да ойлонуш керек болот. Ошон үчүн эми бул блогерлердин сабадын кантип жоебуз, кантип аларды өйдө алып чыгабыз, анан же буларды кантип рамкага салабыз, кандай бир формага алып келебиз, мына кептин баардыгы ошондо болуп атат. Эгер мамлекеттер, коомчулук, мындай интеллигент чөйрө, журналистика тармагы эгерде бул жагынан ойлонуп, өз сактабаса, анда эртеңки күнүбүз ыйлай турган болот. Бүгүн эле ыйлап атабыз, бирок эртең мындан да жаман. Муну айтайын деген негизги ушу. Рахмат Жалил эке. Азыр мен жанатан бери кеп кылынган боюнча айта турган болсом, медиа сабаттуулук жөнүндө сөз болду, анан маалыматтык коопсуздук, санарип коопсуздук маселелери көтөрүлүп кетти да. Анан туура ошо журналистика чындыгында азыр запкы жеп турабыз. Азыр мен сөздү Миржанга бергим келип атат, себеп дегенде Миржан бир телеканалдын жетекчиси. Аларды өзүнүн маалыматын жайылтыш үчүн ошо азыр баардык эле жеке жалпы маалымдоо курулуштарынын баардыгы соц тармактарын өздөрүнчө баракча түзүп, канал ачып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат да. Демек, булар дагы кандайдыр бир деңгээлде блогер болобу же расмий түрдө жалпыга маалымдоо каражаттары болобу? Муну кандай айырмалайбыз? Миржан. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Буга чейин Кубанбай эке, Жалил агай айтып кеткендер көпчүлүк нерсесин айтып койду. Мына бирок Марс баштаган эле вот мени теле журналист катары тааныштырды. Теле журналистиканын өзгөчөлүгү бар да. Анткени мисалы блогер деп жатабыз. Блогинг эч качан журналистиканын ордун ээлей албайт. Мен аны так кес айта алам. Анткени мына теле журналистика, теле иштегендин кухнясын билгендер билет. Бир 3-4 мүнөттүк сюжет жасаш үчүн биз жарым күн, 1 күн коротобуз. Тиги туруп эле турган жеринен балп этип койгон адам башка, анан чыныгы маалымат чогултуп, ар тараптуу маалымат, ар тараптуу пикир, балким көпчүлүк билбей, укпай калган бир жагдайларын, дагы бир экинчи тараптын пикирин, үчүнчү тараптын пикирин, калыс тараптын пикирин таап издеп чукуп, мына биз баягы телеканалдар, теле журналистика бул микрофону угуп, телекамерасы көрүп турган гана нерсени бере алабыз. Ошонусу менен айырмаланат дейм да. Ал эми мына блогерлик жөнүндө айта кетсек, мына балким мындай аналог катары, мисал катары ушул блогерлик жанрдын бир мындай бир зарудуу штаб коет. Түйүлдүгү 90-жылдары пайда болгондур. Баягы Раматылык Мелис Ашыпканов негиздеген Асаба кезинде бир Чокчолой Баатыр деген рубрика бар эле да. Ошол ак үйдүн чатырындабы, жер тилөөсүндө жүргөн бир ойдон чыгарылган бир мышык ошол маалыматтарды таап, анан бизге айтып берди. Ошентип ушул баягы тапан журналистикада тапандыктын баштап кеткен ошол Асаба кезинде болгон, кийин агым болгон. Анан ошол блогерлик, азыркы блогерликтин бир башаты ошондобу дегенде ой келет да. Бирок бул дагы бир жолу айта кетейин, журналистика бул маалыматты жеткирүү, тараптардын пикирин жеткирүү, ар тараптуу кылып чагылдыруу, бир окуяны, бир пикирди же бир мындай билдирүүнү. Ал эми блогерлик бул бир гана пикир, бир гана көз караш.
аны алмаштырып баш керек журналистика менен. Анан кандайдыр бир деңгээлде дайым эле блогерлик бул жалпыга маалымдоо каражат эмес. Бул чынын айтканда бул пикир. Анан мына Кубан байке дагы, Желила байке дагы айтып кетти. Бул чеберчилик, профессионализм, анан медиа сабаттуулук маселеси да. Бул жагынан алганда чынында эле ошол блогерлердин бар деп айта албайм, бирок көбү ошол элдин деңгээлин көтөргөндүн ордуна, өздөрүнүн чеберчилигин өркүндөткөндүн ордуна ычкырдан ылдый түшүп, элге ушул жагат деп эле түшүп кетип атат да. Бул туура эмес. Анткени чынында эле мына жарды, эркекче сүйлөп салды деген нерсени мен мурда деле ачкан эмесмин, андай азыр деле ачып окубайм да, бирок элдин табити түшүп кетпедиби? Баардык жагынан да. Бул маалыматты кабылдоо жагынан эле эмес, медиа сабаттуулук эмес, көп жактан бул маданият, музыкалык культура, теле, мындай кинонун деңгээли, бүт эле масс культуранын деңгээли түшүп кеткендей эле, бул жагынан дагы маалыматты ылгап билүү, ылгоо, ошол медиа сабаттуулук түшүп кетти. Ушул жагынан алганда эми эгерде мына биз канчалык ошол катмар коомдогу ошол жалпы маданий деңгээли, медиа сабаттуулугу төмөн болсо, ошончолук блогерлерге жем, мындай айтканда эми деңгээли төмөн блогерлерге ошончолук баягы жайыт көп болот да. Ошол жайыттан алар өзүнүн оокатын таба берет. Алар асмандан түшүп бизге таңуулап жаткан жок, өздөрүн бизди кыйнап, угузуп, көргөзүп жаткан жок. Анткени баягы орусча айтканда, англисче айтканда people have it деп коет да. Эл ошону керек деп атабы, калың эл. Ошол демек баягы суроо талап бар, сунуш дагы бар да. Анан бирок дагы бир жолу баса белгилейин, бул аларды күч менен салып чектөөнүн кереги жок. Блогерликтин дагы мындай жеке блогерликтин дагы пайдалуу жактары бар, ийгиликтүү үлгүлөрү бар. Мисалы, ютуберлер жөнүндө мына айтпадыбы азыр Назира дагы, Каншай дагы айткандай, ютуберлер өзүнүн орду бар. Ошол эле мына Юрий Дудь 10 миллионго жакын подписчиги бар, миллиарддан ашык просмотрлар менен. Дмитрий Гордон Украинадагы интервьюер 15-20 жылдан бери келе жатат да. Бул айтканда мындай, бул блогерлик деле эмес, бул ютубер интервьюер. Бул интервью деген өзүнчө бир жанр да. Өзүнчө бир жанр, бул өзүнчө бир өнөр, чеберчилик. Бул башка нерсе. Ошону айта кетиш керек да. Мисалы, бул жагынан мисалы мына Назира мындай чыйыр баштап келе жатат. Өзүнүн баягы экспрессия, өзүнүн мындай тартымбастыгы, тайманбастыгы менен өзүнүн мындай ордун таап алды десем болот да. Мисалы мен кээде көрүп калам, анткени ютубка көргөнгө деле көп убакыт жок, бирок билем да. Мисалы Майраш Базылакунова деген чыкты эле, анан кийин көрүнбөй калдым, кээде чыгып атат. Ошол жанрга кызыгып, мына бул чыкты, тиги чыкты, мен да көрөйүнчү дегендер көбөйдү да. Бул башка жанр. Бул блогерлик деп айтпайт элем да. Болгону баягы платформа, телеканалдар жок дейм алардын баарынын эле. YouTube платформа менен өзүн өзү реализация кылып, өзүнүн жөндөмүн көргөзүп аткандар да. Бул жанр, бул мындай эмгекти талап кылган, билимди, акылды талап кылган бир эмгек, мээнет болчу. Ал эми баягы жазма блогерлер, бул эми мен дагы бир жолу айтып кайталанып кетерим мүмкүн. Бул баягы жөн эле жеке пикирин билдирүү, өзүнүн бир, албетте арасында сабаттуулар да бар, анализ мыкты, терең, кызыктуу анализи менен ордун тапкан блогерлер бар. Жазма блогерлер дагы, анан биз эми азырынча биздин кыргыз тилдүү интернет сегментте андайлар байкай элекми, видео блогерлерди билбейм, бирок жазма блогерлер өз ордун тапкандар бар. Блогер болоюн деп эмес, жөндөмү бар, башка кесипти аркалаган, абдан оригиналдуу ой пикирин билдирген адамдар деле белгилүү болуп калбадыбы? Аларды мисалы жанагы Валентина Пахман деген элечи, аныкы өтө эле өзгөчө болуп кетет, бирок ордун таап талкууланып жүргөн адамдардын бири да. Ал деле блогердин бири. Бирок айта кетейин, бул сөзүмдө айтып жыйынтыктап атып, бул экөө параллелдүү, бири менен неметпеген, кесилишпеген бир эки багыт дейм да. Балким параллелдүү, балким кээ бир учурда карама каршы багытта жүрүп жаткан нерсе. Журналистика бул биринчи кезекте маалымат жеткирүү, ар тараптуу маалымат чогултуу. Бул мээнет, бул машакаттуу эмгек, машакаттуу өнөр да. Тележурналистика өзгөчө деп коеюн. Аны билгендер билет. Анан кийин блогерлик бул башка.
Анан кийин экөө бир нерсени талашып, экөө бирөөсү жеңилип кетет дегенге мен кошулбайм. Анткени мына Москва слезам не верит деген кино бар эле го, мындан 40-45 жыл мурда чыккан. Ошондо айтат го каарманы телевидение иштеген. Мына жакын бир 15-20 жылдан кийин телевидение да жок болот, кино да жок болот, театр жок болот, кино жок болот, бүт баарын телевидение, теле көрсөтүү ээлеп калат деп айтканы бар да. Андай болгон жок. Баары бир да. Анткени башында баягы теле көрсөтүү чыкканында киноиндустрия, кинотеатрлардын ээлери дагы өзгөчө батышта абдан чуручу учуп, дүрбөлөнгө түшүп, биздин аныбыз тартып алат деп чыгышкан болчу. Бирок андай болгон жок. Мына азыр мыйзам иштеген, мындай цивилизациялык мамиле өнүккөн өлкөлөрдө кинопрокаттагы өзүнүн бизнесин, миллиарддаган бизнес жүрүп жатат. Теле көрсөтүүнүн, телеиндустриянын да өзүнүн бизнеси туруп жүрүп жатат. Бул экөө мындай мыйзам сакталып, эрежелер сакталса, алар бири-бирине нанын талашпайт. Бизде авторлук укук сакталбайт, ал жактан маселелер бар. Бул бирок бул башка маселе да. Кыскача азырынча пикирим ушундай. Рахмат, жакшы маселелер көтөрүлдү. Мисалы, мыйзам, эреже сакташ керек, анан ютубер бул блогер эмес деген ой пикир айтылды. Миржандын оюна рахмат. Азыр Марат кошумча кылып койсом болобу? Угал. Кыргызда кызуулук дейт, угал. Миржан, сизге рахмат, терең билдиребиз. Чынында эле, мисалы үчүн журналистика бул мутация болуп, балким ошо азыр блогерлик чыкса керек деген бул менин пикирим болуп атат да. Азыр баары бир мутацияланып атат да. Кинотеатрлар болсо Netflixке өтүп атат, мисалы үчүн. Иши кылып, мурунку баягы чоң ата башка, небере башка, чөбөрө башка, ар бири андан мүнөз күткөндөй эле да. Анан YouTube'да мисалы үчүн кенен кесир өзүңдүн чыгармачылыгыңды чыгара алганың жериң жакшы экен. Ютубер катары айтканда, интервью алып атканда, мисалы үчүн мурун коомдук телерадио бир корпорациясында 15 жыл иштедим. Ал жакта мисалы үчүн ар бир эреже бар, өзүңдүн ар бир айткан сөзүңдүн орду бар, ал турган колуңду кантип кыймылдатасың, кандай болосуң, эмне болосуң, бүт баскан турганыңа чейин эрежеге сыйган нерсе бар. YouTube'да болсо кенен кесир. Бул сенин чыгармачылыгың, көкүрөңдө кандай эмне сүйлөп атса, ошону сүйлөйсүң дегендей. Бирок эмнени байкадым, бул биздин күйөрмандардын табитине көбүрөөк көз каранды болуп калып аткан блогерлер менен ютуберлер болуп калып атат да. Анткени чыны жана сиз айттыңыз, people have it деп. Чын эле элдер мындай ошол нерсени кабыл алат, ошону сиңирет экен деп эле жеңил желпи, бейжай, көбүрөөк мындай көңүл көтөрүүчү нерселерге басым жасалып, жана ошондой программалардын көрөрмандары абдан миллиондоп көрүп атышат да. Мисалы үчүн мен жакшы бир пайдалуу берүүлөрдү алып чыга турган болсом, жамы журтка, ал бир 10 000, 15 000, 20 000, ашып кетсе 100 000, 200 000 эле просмотр болунат. Ал эми жанагы ырчынын жеңил желпи көйнөктөрү баскан турганы, тамак жегени, алар кадимкидей миллиондоп просмотр болуп атат да. Мисалы үчүн Instagram, Facebook'ка көп катталуучум бар, бирок аябай укмуш терең ойлорду, анализдерди жаза турган болсом, Instagram'да өзгөчө эл көп кабыл албайт. Көбүнчөсү бир 4 000, 5 000ге чейин эле мындай жактыруу, лайк дегенди алат. Жөн эле бүгүн момдай көйнөк кийдим, бүгүн тиякта жүрөм, биякта жүрөм деген эмде бир ырсактаган видеолорду коюп койсоң, ал тим эле башкаларды, жеңил желпи ырчыларда, мындай 20 дегеним ырчыларда жеңил желпи момдай бир маалымат чыгара турган болсо, бир 25 000 лайк чогултушу мүмкүн, аябай көп просмотр чогулушу мүмкүн. Бирок көйгөй марса бул бизде people have it эткен, ушундай жеңил желпи кылалы деп эле такыр эле мындай жерге түшүп кетпей, ушунун деңгээлин биз жоопкерчиликтүүбүз да. Ютубер катары мен жоопкерчиликтүүмүн, блогер катары жоопкерчиликтүүмүн. Ошол нерсени биз ойлонуп, мындай ойго салып, жоопкерчиликти моюнга алуу менен бирге. Мисалы үчүн илгери балет жаңы чыкканда кыргыздар мындай тик турган көйнөктү түшүнбөйт, кокуй бул эмнеси деген деп анан четке кагып салган жокпуз да. Балетти бул искусство катары дүйнөбүзгө сиңирдик. Бибисара Бишеналиева
Алиева чыкты дегендей. Ошондой эле биз азыр болсо эми People Have It деп эле бир жеңил желпилерге түшө бербей, баардыгыбыз биргеликте мындай деңгээл көтөрүүнү, элди агартуунун үстүндө иштесек абдан жакшы болмок да. Бул азыр тим эле укмуш көйгөйлүү маселе. Мен кандай гана блогерлер менен көрүшпөйүн, ютуберлер менен көрүшпөйүн, жанагындай жиндидей немелериңерди чыгарбаңыларчы дейм да. Бул элди тарбиялоо деген бир нерсе болуш керек да ар жакта, көкүрөктө. Мен эмнени элге, эмне кандай тамак берип атам деген бир жоопкерчилик, руханий кандай азык берип атам деген жоопкерчилик болуш керек деген нерсе да. Ошол маселени айтып коеюн дегем. Рахмат. Анда азыр Марат Токоев сөз сурап атат. Марат, сөз силерде. Азыр көп жакшы ойлор айтылды. Анан да мен бир да суроо берейин элем, анан азыр кичине ийилип кетти менен мурдараак. Ушул бизде бул менимче блогерликке, мисалы азыр Назирадагы, Канышайдагы бул журналистикадан блогерликке барган адамдар да, анан булар бирок блогерликке барганда да булар деген баягы журналисттик стандарттарды сактоо аркылуу, факттарга таянып, бирөөгө бир пикир бербестен ага башка пикирди, башка тараптын пикирин берүү аркылуу стандарттар сактаганга аракет кылышат. Менимче азыр эгерде бир карасак, ушул журналистикадан барган блогерлер башка жөнөкөй хайп көтөрүп, хабайт дегенди негизи ээрчиген журналисттерге караганда балким окурмандары аз болсо да, бирок аларга элдин ишеними менимче көбүрөөк. Анан ушул жерден бир маселе бар. Бирок канчалык деңгээлде эме баягы мындай да, жалпыга маалымда каражатын иштеп атсаң, сен анда баягы сенде гана бир олуттуу теманы көтөргөндө эл түшүнүктүү, мындай олуттуу көйгөйлүү маселени көтөргөндө элдин баары эле кызыгып окуй бербейт. Жеңил желпи тема караганда бул окумдуулугу, көрүмдүүлүгү азыраак. Баягы жалпыга маалымда каражаты ушул жактан баягы журналистти ушул теманы көтөргөн, баягы агартуучулук миссияны аткаргын деген сыяктуу гонорарын төлөп берсе дагы баягы иш менен камсыздап, баягы өзүнчө ишенимдүү иштей алат да. Ал эми жанакы блогерликке кеткенде аякта көбүнчөсү жанакы элдин ошол сага болгон лайктарга көз карандылык күчөп калат. Анан ушул жерде мен да ойлоп атам да, эгер жанакы лайктарга эгерде көз каранды болгон, бул эми түшүнүктүү каражат маселеси. Эгерде сенин берүүлөрүңдү, сенин блогуңдун окумандары, көрөрмандары аз болсо, анда жарнамалык акча да азыраак болот, демек сен деген көп таппай аласың деген нерсе. Анда болгондо жанакы бүйүрдү кызыткан темаларга кызып кетүү коркунучу бар да. Анан ушул жерден айтат элем, Канышай, Назира, силер кантип ушу балансты сактаганга аракет кылып атасыңар? Бир чети силерге лайктар да керек. Экинчи анан бирок ошол ичинде өтө эле жеңил желпи темаларга киргиңер келбейт, бирок олуттуу маселелерди көтөргүңөр келет. Ошол баланста кантип кармап сактаганга аракет кылып атасыңар? Силерге эмне жардам берип атат? Ушул жагында кызыктуу болот да биз үчүнчү. Айтайынбы? Кимиңиздер Канышай айым? Мен жандан бери мен абдан сыйлаган Кубан агайды, Жалил агайды, өздөрүн көрбөсөм да устат катары биз сыйлаган агайлар да. Анан Миржандын ошо пикирлерин толук уктум. Анан ушул айта келгенде ооба, платформа, медиа сабаттуулук, анан ушул блогер менен ар бир адам блогер боло алат, бирок ар бир адам журналист боло албайт деген ушул үч нерсени өзүңө алсаң болот да. Анан бул жерде бир ушул талаштуураак баягы жагдай келип чыгат экен. Биз баягы журналистика чөйрөсү баарыбир коом менен эсептешишибиз керек да. Эгерде коомдун жашоо турмушуна ушу блогерлик баары жол кирип атса, жок, журналистика деген момундай, силер бизди карагыла дей албайбыз. Биз ошол агымга кандай болсо да ошол жанагы саман кармагандай ошол баягы ошол агымдан калбаш керекпиз да. Мен ушуну билем да. Анан азыр Марат агайдын сөзүн угуп отуруп ушул салыштырып көрөсүң да буга чейинчи. Чынында
баягы блогерлик дегенде мен ушул блогерлик эмне экенин деле өзүм деле мындай маани бере бербейм. Болгону ушул интернет айдыңында баягы кандай десек болот, өз оюңду берүүнүн ыкмасы деп эле түшүнөм да. Анан кийин блогерлик кылуу деген нерседе деле, журналистикада деле ошол сөздүн башында айткандай ал адам фактору да өзүң эле отурасың да, анда деле мында деле. Ак адамдын өзүн өзү баягы талдай билүүсү, өзүн өзү самокритика деп коет, муну берүү сөзсүз түрдө өздөн келинде болуш керек да. Анан мисалы мен көп байкаганымда ушул Миржан айтып атпайбы, телевидение менен ордун баса албайт, анда кетиш койгула. Мен ушул жерден айта кетейин деп турам. Мен эмнеге ушул жанагы дебат, ушул жеке чыгармачыл студияны ачтым. Ошо Марс сиздерди деле ушу келип таанышып кетүүгө чакырат элем да. Менде кызыгуу ушул Миржан айтып өткөндөй дуйттан улам чыкканда, анан кийин менен Эрнест Кыязов менен сүйлөшүп отуруп тамаша кылган эсимде да, ушул дуйттун тажрыйбасын үчүн биз колдонуп көрө албайбыз деп. Анан кийин кызыгып отуруп, анан ушул бир журналисттин дебат аянтчасы көрсө болот экен да, бизге киргизсекчи. Жок эле да. Бизде Азаттыктыкы бар, МТСтики бар, башкалардыкы бар, телекомпаниялар, чоң маалымдоо каражаттарыныкы бар. Бирок бир журналисттин дебат аянтчасы деген түшүнүк бизде жогураак эле да. Көрсө биз киргизе берсек болот экен мындай нерсеничи. Болгондон келейген жалпыга маалымдоо каражатына коюлгандагы, сага коюлгандагы, жаш кесиптешке баарына жоопкерчилик деген нерсе эң негизгиси болуш керек экен да. Анан жанагы блогерлик кылганда деп мынтип кээде карайсың да, чын эле биздин айрым журналисттерден мисалы Жаркынбай Кошпаевдин, мен так ошол кишини карап коем, айылда жаткан, айылдагы эле ушул тиричилик кылган биздин бир замандашыбыз көбүн басып кетип атат. Ошондо баягы теңделип калып атпайбы? Анан ошол виртуалдык чөйрөдө дегеле ушул Facebook тармактарында өз жүзүңдү кармап калуу, мындай жүзүмдү жоготпойм деген мондай текебер ушундай мамиле аябай опурталдуу да. Аябай опурталдуу. Сен 5 күн социалдык тармакта жылдыз болушуң мүмкүн, 5 секундта итакмагың чыгып кетиши мүмкүн, бир эле пикириң менен. Анан ошол кандай гана болбосун, биз мындан эми четтеп да кала албайбыз. Биз аны кыргыз журналистикасынын талаптары мындай деп биз коомчулукту мындай буруп да кала албайбыз. Болгондон ошол башаламан чөйрөдө баягы кыргыз журналистикасы биз баягы ордубуз менен ошол кандай десе өз талаптагыдай гана мына ошондой калыпта карманганы оң болуш керек да. Мен ушу айтайын. Марат мырза суроо бербедиби? Мисалы сиздер ошол балансты кантип сактап келатасыздар? Ошол интернет айдыңында, ошол эле башка берүүлөрдү алып барганда, сиз кесипкөй журналист катары интернетке барганда, сизден баары бир башка ошо интернеттеги окурмандарыңыз сизди блогер катары кабыл алышы мүмкүн да. Ошол балансты кандай сактоонун аракетинде болуп атасыз деп суроо жатты. Бул чынында баланс кармоо кандай болуп калат? Өзү күлкү келерлик деле окуяда бир жакшы бир чоң маселени ушундай баштап жөн эле 5 абзац кылып жазып, анан ошол бир убактын коротуп, ушуну коомчулук кабыл алса, ушул мамлекеттик деңгээлде бир ушундай бир ушул чечилсе десек, ошону бир 5 эле киши окушу мүмкүн да. Ага караганда Жалпайган Жапаров деп койсок, аны эмне деген жерге ал. Анан ушул жерде жанагы маалымат алуунун дегеле ушул тавит деген нерсе туруп атат да. Жана Найзира да айтып кетпеди, жеңил желпи болсо ошого көбүрөөк ыктап кетет депчи. Анан эң эле опурталдуу. Кээде мен деле баягы эригип отурганда, бош отурганда ошол Facebook'та отургандардын агымына кирип кеткенин байкайм да. Тамашадан тамаша, улам бир тамашадан кайра экинчисин жазып отурупчу, алдырып коюу абдан оңой, абдан тез, жана опурталдуу да, кыйыныраак. Анан
баягы экөөнүн мисалы өзүңдүн баягы журналисттик иш аракетиң менен баягы социалдык тармактагы өзүң пикир айткан ушундай нерсеңди тең деңгээлде кармоо мындай ооп кайра ордуна келип ушинтип кете берет да. Экөөндө тең мындай зымга салгандай кетип баратам деш кыйын да. Бир жерден мисалы алдырып коюшу мүмкүн. Анан ушул баягы социалдык тармакта эми бир жакшы ой айтайын деп атып, кээде журналистиканын талаптарын бузуп алганыңды өзүң байкайсың. Аны башкалар деле байкайт. Аны кээ бирөө баягы кемчилик катары айтышы мүмкүн, кээ бирөө кеңеш бериши мүмкүн. Кээ бир кесиптештер такыр эле тыңсынып төбөңө чыгып алып, төбөң килим менен болоттун айтышындай болупчу. Опурталдуу. Тигинде деле, мында деле өзүң отургандан кийин, өзүң иш алып баргандан кийин, ушул жагы кичине ойлондура турган нерсе. Албетте. Жакшы, рахмат Назира айым. Бул суроо сизге да берилет. Марат мырза суроо берди. Мисалы сиздер ошол YouTube'да каналды алып барып атканда ошону кантип балансты сактоого аракет кыласыңар деп. Мен өзүмдүн линиямда эле кете берем. Мага катталган элдер өздөрү келет. Мисалы үчүн жем чачкандайда кандай жем чачсаң ошого кандай балык келгендей эле да. Мисалы үчүн Инстаграмда статистикамды карай турган болсоңор 25 жаштан 65 жашка чейинки улуу адамдар, сабаттуу адамдар, маданияттуу, мындай сөздүн тереңин түшүнө билгендер отурат да. Анан кандай гана статус жазбайын, аябай сонун терең ойлорду баягы калпып чыгып, ушинтип жазгандар көп да. Сабаттуулугу дагы мыкты болгондор менде. Ал эми башка ырчылардын комментарийлерин көрөм да, кандай адамдар жазат, кандай экен. Аякта көбүнчө 25-тен жаш балдар, кыздар отурат экен да. Ал жазганынан эле бардыгынан мындай сүрөттөрүнөн байкасаңыздар болот. Фейсбукта дагы катталуучуларым ушундай жалаң журналистикада отургандар, маданият чөйрөсүндөгү саясий адамдар, жалаң ушундай адамдар болгон үчүн мага дагы ошондой адамдар мындай жооп катары комментарийге ой кошуп жазышат. YouTube каналым дагы ошондой. YouTube каналымда мени жалаң улуу муун көрөт, кадимки улуу сөздү түшүнгөндөр көрөт. Мисалы үчүн Түгөлбай Казаков мырзадан алдым, Шайлоо Түшеев, ошондой адамдар менен сүйлөшкөндө кадимкидей муюп, жүрөгүм жыргап эле аябай ар бир берүүңдү көрөм дегендер жалаң улуу муундар. Көчөдө баратканда улуу муундар токтотуп алып, сага бардык жерден катталганмын деп анан батасын бергендер да. Мага мисалы үчүн жаш кыздар көйнөк, бечкек, мода куш үчүн көрүшпөйт. Ошон үчүн мен ойлойм да, ар бир блогердин, ар бир ютубердин берген стилине жараша адамдар катталат экен. Ар кимдин өзүнүн күйөрманы, окурманы болот экен. Ушул жерден кошумча айтып коеюнбу? Угатам, сайын. Ушул жерде бир кызыктай жагдай жаралат да. Мисалы, баягы социалдык тармакта блогер деп койгонубуз менен чөйрөнү алыш аябай бир кызыктай тоскоолдук дейбизби же кандай? Аны ала коеюн десең эле ала коюш кыйын. Мисалы, Назираны мен да тиги Миржан айткандай Базлакунова экөөнү чынында ушул жакта аябай өндүрүмдүү эмгектенген экөө гана да. Өткөндө Ибрайым мени кошуп коюптур, мен аяка кошула албасам керек. Мисалы, экөө YouTube каналдарын аябай жакшы иштетип кетишти да. Аябай жакшы кетишти. Мисалы, менде жанагы студиядагы дебат кетип атпайбы? Бул реалдуу гана убакытта биз Фейсбуктан ошондогу баягы түз эфирде отуруп көргөндө мына ошол жерден ийгилик бизде болот. YouTube'да биз өтө алган жокпуз. Карабайсызбы? Демек сен бир жерден алып кете аласың, а бир жерден жок. Биз түз эфирден гана утуш алып атабыз.
Анын үстүнө сиздики баягы саясий маселелер көтөрүлгөндүктөн балким сиздин көрөрмандарыңыз ошо саясий чөйрөдө жүргөн адамдар ошол сиз айткан Фейсбуктагы түз ободо чыгып жатканда ошол учурда өздөрүнүн ой пикирин билдиргенде ошонусу менен чектелип калгандыр сиздики балким. Ошонусу да бар. Анан кийин эң эле күркүнүчтүүсү мисалы биз муну канал кылып өзүнчө баягы өзүнчө койдук да, бирок кызык жери ошол каналга деп ачылган баракчадан эзелде киши көрбөйт, көрсө да аз көрөт. Мен өзүмдөн болсо көрөт да, кишинин күлкүсүн келтирип экөө бир эле да. Тигил жакта кызыгы жок, бул жакта бар. YouTube'да көрүүчү аз. Түз эфир болгондо ошол баракчадан ошол жерден бизде жакшы болот. Мунун ушундай баары бир биз канчалык кааласак дагы бул тандоодон көз каранды экен да. Эмне кылсак дагы тандоодон. Балким Назираныкы ийгиликтүү болуп кеткени, анын өзүнүн баягы интервью алуудагы бул жанрда жана Миржан баса белгилебеди. Ошол жанрга Назиранын өзүнүн кошкону бул жана эркелеп интервью алгандары, балалыкты эстеп, көз түзүтүп интервью алганда. Маек алууда биздин баягы баары эле биздин журналисттер ар бири өзүн төбөй сезет да, ар бири. Бирок мынтип карасаң ар кимисинин жөндөмү бар да. Мисалы мен иликтөөгө жакшыраак ыңгайлашам да эмнегедир. Анан ушундай анализге ушундай болуп кетип. Анан маек алуу бизде бүт эле кесиптештердин колунан келе бербейт да. Маектей алган. Мана ушул жагынан ушул Майраш менен кимди Назиранын ошо чеберчилигин бул белгилеп эле коюш керек да. Мисалы мен маекке жокмун. Чынын эле айтыш керек. Баягы бирөөнүн ажарын ачып бере албайм да. Ушул маек алууда менин мисалы жөндөмүм балким шык жөндөмүм балким жетише бербейт да. Ушундай да. Түшүнүктүү, рахмат оюңузга. Бизде биздин арабыздагы катышуучулардын арасында Муратова да бар, Түп районундагы гезиттердин биринде иштейт. Мурат байке, сиздин оюңуз кандай? Ушул блогерлик менен кесипкөй журналистиканын айырмачылыгында сиз эми аймакта жүргөн биздин кесиптешибиз да, балким аймактагы биздин кесиптештердин көз карашы башкадыр ушул блогерлик менен журналистиканын. Биякта деген жана айтпадымбы? Жанагы бир далилденбеген немелерди эле бул кимдердики азыр кайтып өткөн эки кыздардыкы алар тууралар деген бир нерсеге далилдеп фактылары бар да. Туруп алып эле бир болбогон эмен жазып коет дагы. Ошо бир адамга жагылуу көп да, мисалы үчүн. Мына биздин эле Түптөн президент шайланбадыбы? Аны мактайбыз деген ой менен кайра анын эмесине такыр шек келтирип алган эмелер бар да. Ошо негизи паткалым дегендер кылчу. Журналистика деген эми бир тема бар, алдыга койгон максат бар, коомго тийгизген таасири бар, коомдон бир эмесин алып чыгат да. Бученде болсо эмне баягы блогерлердики дегенде чын-чынына келгенде мындай бул көрдүңөр, булардыкы эмне үчүн тиги эки жагы тең барып атат. Анткени булар деген журналистикадан өсүп чыккан да. Блогерлер болсо бир ортодон пайда болуп эле эки эмени телефонду алып кээ деген тиги тамак ишкенди унутуп калып эле ошол эмеде отурушат жанагы телефондо. Дагы кошумчаңыз барбы, Мурат байке? Биз онлайн окутууларды өткөрөбүз. Менин оюм ошол. Көлдөн такай катышат, калтырбайт, бир дагы онлайн сабагыбызды. Анан мен баабыма караганда Муратова дагы ошо блогерликке оосомбу деп баратат. Себеп дегенде өткөнбүздүн окутууларда Telegram канал ачууга бел байлады. Балким Мурат байкени да жакында ошол жактан көрүп калаттырбыз, блогерлик жактан. Мен кандай киргенди билбей атам да. Ошо болсо мен деген жанагы булар сыяктуу уятка калбай эле нормальный айылдеринде көп көтөрө турган темаларчы. Туура. Анан дагы бир маселе болуп атат. Мисалы бизде журналистикада, кесипкөй журналистикада жүргөн биздин көптөгөн кесиптештердин айрымдары ушул журналистикадан ноолактап, негедир ошо блогерликке көбүрөөк оогондор болуп атат да.
интернет айдыңынан иштегенге аракет кылып атышат. Мисалы ошол эле канча айым айткандай журналисттик иликтөө жаатында жүргөн ошол эле Ыдырыс Исаков, Али Токтокуновдор анан биздин тиги жанагы Темир Болот Темиров дагы ошо блогерликке окуп кетти да. Муну кандай байласак болот? Буну жаллагайлар сүйлөбөйбү, аны сүйлөйлү. Айта бергиле. Жаллагай, анда сизге сөз узатылды. Ыйман бар да. Эмнеге журналисттер ушу блогерликке ооп кетип атышат да. Анан бул жерде бир азгырык бар бул жердечи. Биз айтпадыкпы, журналистика кайсы бир рамкада турат деп. Блогерликтин рамкасы жок болуп атпайбы? Бул эркиндик бар ал жердечи. Ал жерде өзүңдүн пикириңди айтасың, өзүңдүн мүдөөңдү айтасың. Анан коомго байлап туруп, коомдун кызыкчылыгына байлап туруп, ушул өзүңдүн сөзүңдү айтасың да. Журналистикада эми баягы непир зят істеп коет, башка болот. Анын эталону башка да ал жердечи. Ошон үчүн баягы эркин учканы биздин журналисттер эркин учкусу келип, эркин өзүнчө канат жайгысы келип, ушул тиги блогерликке өтүп кетип атат, ушул жака ооп атат деп ойлойм да мен. Андан башка эмне демексиң? Просто ал жерде баягы редакциялык саясат бар. Мисалы, массалык маалымат каражаттарына өзүнүн редакциялык саясаты бар. Бийликтин камчысын чаласың же тиги олигархтын камчысын чаласың же болбосо ушул редакциялык өзүн тандап алган бир саясатты жүргүзүш керек. Бул жерде блогер жеке өзү кочоюн болуп атат, жеке өзү арык чаап атат, өзү суу жүргүзүп атат деген бул эркиндик болуп атат да. Анан кенен мүмкүнчүлүк болуп атат. Мына ошон үчүн блогерлер, журналисттерибиз блогерликке ошол жагынан гана өтүп кетип атат деп ойлойм. Рахмат. Кубан агай, Кубан Абдымеш, сизге суроом бергим келип атат да. Мисалы, Жалил эки азыр жакшы ой пикирди айтты. Алар эркиндикти каалап атышат, ошон үчүн ошол интернет айдыңына ооп кетип атышат депчи. Мына ушул жерден ошо биздин кесиптештер ошол жака өтүп кеткенден кийин кесипкөй журналистиканын милдеттери эске алынбай калбайбы? Ошол жака өтүп кеткенден кийин. Алар эркиндикти каалап ошол жака кетти да, бирок чындыгында журналистиканын өзүнүн эреже талаптары бар да, кандайдыр бир деңгээлде маалымат жайылсаң кимдир бирөөнө зыян келтирбе деген жазылган да. Ушул жерде ушундай болуп калбайбы, Кубан Абдымеш? Кубан агай, микрофонду күйүз койсузбу? Бул менин оюмча абдан татаал маселе да. Бул жерде бир эле түшүнүп, же болбосо эркиндикке ыктоо азыраак болот деп ойлойм да. Анткени бир эле эркиндик менен өзүнүн атын элдерге таанымалдыгын, аны менен каражатын тапкандар блогерликке чыкпай эле өзүнчө иштеп, КТР болобу, российский каналдар болобу, же батыштын мисалы үчүн Аль Жазира, Америкадагы телеканалдар болобу, бир топ акча каражаттарды таап атышпайбы? Алар албетте блогерлик ишти дагы унутушпайт, бирок ошол эле мезгилде негизги жумушун унутпайт да, негизги жумушун таштабайт. Бул жактан алганда албетте бир нерсени ошо блогерлик жаңы багыт бергендегисин эстеш керек. Ал эмне? Биринчиден, эгерде чоң ири медиа компанияда иштеген адам аттуу баштуу болсо дагы баары бир негизги редакциялык саясат менен эсептешкенге милдеттүү да. Ал жерде контракт менен кол коюлабы, же ошо мамлекеттин ичиндеги тартиптерге ылайыктуу иш жүргүзгөнгө аргасы болобу? Бул бир маселе. Ал эми блогерликке кеткенден кийин ал жерде толук кандуу эркиндик бул бир эле маселе. Толук кандуу эркиндик алып келгенден кийин эмне башталат? Сенин чыгарган материалдарың популярдуу боло баштаса, популярдуулук
биринчиден таанымалдуулукту күчөтөт, бирок анындан да күчтүү болгон, андан да маанилүү болгон бул жана пайда турган булактарды көбөйтөт, реклама берүүчүлөрдү көбөйтөт. Мисалы үчүн Парфеновду алсаңар, белгилүү Россиянын тележурналисти, Намедни деген программаны чыгарып алып, аябай таанымал болуп, дүйнөгө атак чыккан да, азыр болсо телевидениеде чыкпайт. А бирок өзүнүн Намедни деген программасын YouTube каналы аркылуу элдерге таанытып, ошол эле мезгилде бир нече миллион жана подписчиктери ага чоң мындай тирөөч болуп берди. Ошо подписчиктердин саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу бир-эки компания менен келишим түзүп алып, каражаты ошо НТС каналы болобу же башка канал болобу, аларга караганда бир топ көбүрөөк каражат таап, аны менен өзүнүн башкалардан көз карандылыгын жоюп алды. Бизде да ошондой ыкма менен иштегендер азыр көбөйүп бараткандагысы бир эле журналисттердин арасында эмес, журналистке тиешеси жок болгон блогерлердин арасында аябай күчөп баратат да. Мына мурда күнү же кече күнү Россиянын бир 25 жаштагы эле бир баласы чоң бир аварияга кабылыптыр. 3 киши жапа чегип, бир аял каза болуптур да. Ал ошо атайы өзүнүн YouTube каналындагы жанагы жазылуучулардын, подписчиктердин санын көбөйтөм деп, такыр эле болбогон адамдарга такыр жакпаган жанагы лихачество, автолихачество деп кылган иштердин баардыгын, эрежелерди бузгандыгын, элдер менен урушкандагысын тартып, анан ошо интернетке салып койчу экен. 4 миллиондон ашык подписчиги бар экен. Ошону көргөндөн кийин аларга ошо ири компаниялар менден реклама койсом момчу акча төлөп беребиз деген үчүн ошондойго барып атат да. Ал журналистикага эч кандай тиешеси жок экен. Андыктан бул жерде ошо журналисттердин блогерликке кетип аткандагысынын негизги себеби эркиндик болушу, бул биринчи маселе деп айтсак болот. Бирок андан кем эмес, мааниги албетте финансылык жактан көз каранды эместикти жоюу болуп атат. Каражат. Туура. Марат. Дагы кимде кандай ою бар ушул боюнча, мисалы журналистикадан кеткен Аркан Шай? Кубан агай таптагы эле белгиледи. Ал мындай да, бизде азыр жантан бери бир нерсени кошпай айта элекпиз. Мисалы социалдык тармактарда пиар деген түшүнүк бизде кадимкидей эле турмушка жүрүп эле биздин канча кесиптештер буну менен каражат таап атат. Биз көрүп эле турабыз, ар бирибиз билебиз кандай иштелип атат, ким аркылуу. Салыштырып келгенде, мисалы, облустук, республикалык же кайсы бир гезитте же телевидениеде 12-15 миң ушул тегеректе болсо эле, мен иштеп жүргөндө ошондой эле. Ошондой айлык алган, мисалы, бир журналист кайсы бир пиар топко, пиар топту кимдер уюштуруп атканын Арсбайке жакшы эле билебиз да, жылтырабай эле ушундай деп эле айталы. Мына ошол топтордо иштеп койсо, эгерде 4 пиар топко иштеп койсо, ошол айлыгын 2 эсе таап коюп атат бир айда, туурабы? Анан Кубан агай айткандай, сөзсүз түрдө материалдык кызыкчылык сөзсүз түрдө бар. Биз ушуну эмнегедир баягы башка жагын айтып эле, ушул жагына кичине абайлап калабыз да. Эми баарыбыз эле кекиртегибиз бар, үй бүлөбүз бар дегендей жан сактап атабыз да, болгондой эле айталы. Анан бул жерде бул сөз түрдө. Анан экинчиси баягы мен сөз башында айтып кеттим эле, таасир талашы, таасир нерсе. Мисалы, агай айткандай, мисалы Парфеновду каналдан таанып жүрүп, кийин өзүнчө ачып кетти. Мындай мисалдар көп да. Ар биринин өзүнүн баягы жеке катары салыштырып көрөт да, эмне үчүн. Бизде деле аябай баягы пост кылып жазбаса да комментарийлерден улам байкап каласың, кайсы бир журналист өзү иштеген редакциянын саясатына анча макул эмес. Анан ал пикирин бир жерден жарып чыгыш керек да. Анан жок дегенде ошону Фейсбуктан негизи мындай болуш керек эле деп мындай жок дегенде айтып алат да.
жокта энди комментарийден анан ошондон улам мен деп коем. Демек, бул тарапта иштегениң менен көз карашыңа дал келбейт экен бул нерсе депчи. Анан ошондой абалда блогерликке өтүп кетүү бул сенин баягы жеке өзүңдү, сен экениңди, журналист экениңди, сен оюңду кайсыл чөйрө болбосун, кандай болсо ошондой айта аласың. Ал сен кимдир кайсы бир каналдын же болбосо гезиттин же бирде жалпыга маалымдоо каражаттын редакциялык саясатына эч кандай байланбайт. Бул сеники. Мына ушул эки нерсе ушул блогерликке журналисттердин көбүрөөк өтүшүнө ошол себепчи деген ойдомун да. Кубанак айдын айтканына кошулам. Эки нерсе себепчи. Рахмат, жакшы маселе көтөрүлдү. Туура. Бул блогерликте биринчи эң чоң маселе бул каржы булагы болуп калды. Себеп дегенде жаап жашыруунун кереги жок. Көпчүлүгү ошол каржынын айынан канал ачып, ошол бирөө көп акча табат экен деп. Себеп дегенде биз буга чейин 2019-жылы ийгиликке кадам деп чоң форум өткөргөнбүз аймактык журналисттер үчүн. Ош чергесинде мына ошол жерде бириздин кесиптешибиз Оштого бүгүн чакырдык эле, бирок ал катыша алган жок. Адыл Акжол уулу деп Ошто кайсы бир телеканалдарда иштечү журналистикадан сырткары ал өзү ошо блогерлик мээкинде алектенип, анан канчайым сиз айткандай ал ошол жактагы каналдан алган маянадан сырткары ошол блогерлик менен абдан көп каражат тапкандыгын мойнуна алган. Ал жерден каналдагы акчасын көптөн бери ала электигин дагы айткан. Мен ал жакты айлык канча экенин деле көптөн бери карай элекмин, бирок ошо блогерликтен тапкан каражатым абдан жакшы болуп атат. Бирок эми баягы журналистикадан көп алыстабай, азыр сиз белгилегендей, мисалы ал жактагы айта албаган нерсени мен ошол YouTube каналымда айтып атам, көрсөтүп атам деген ой пикирин бөлүшкөн да. Бизде журналисттер кош стандарт менен жүрөт. 80% журналисттер аны туура нерсени агына көгүнгөгө эле деп коюшубуз керек да. Мамлекеттик каналдарда иштешет, жана башка радиолордо эми айлыгы көп жумакалар тим эле коеюн. Ошол эле мезгилде пиар топтордо иштешет, бунда бирди сүйлөшөт да. Демек, каражат үчүн баягы эки позицияны тең кармап кетип баратабыз. Анан биз кыргыз бийлигин кош жүздүү, кош саясат жүргүзөт, анан бети жок деп эле койсок болот да. Биз деле ошондой иш аракет алып барабыз да. Рахмат. Моюнга алганыңыз рахмат, Назира айым. Марсбеке сөзүңүзгө аралжан. Эми мен ушул нерсеге дагы кошулуп кетет элем да. Мисалы үчүн күн тийген жердин көкөгү боло бербей, журналистикадагы, блогерлерди дагы бир жоопкерчиликтүү мындай колдонсок деп ойлойм да. Мисалы үчүн катталуучулардын көптүгүнө байланыштуу саясатчылар мага дагы ошол шайлоо учурунда көбүнчө чыгышат. Анан Инстаграмыңды жалпы бизге эле гана иштейсиң, сатып алабыз деген учурлар болот. Ал сатып алуунун баасы дагы өтө жогорку баада болот, бир үйлүк акча болуп калышы мүмкүн айрым учурда. Бирок анан баягы алкымды ачып эле акча берип атат деп анан бириңди сата бериш да болбойт да. Бир өкчөп Кыргызстанга канчанчылык деңгээлде бунун пайдасы тиет, ушул кишини азыр жарнамалай турган болсом, мага катталган ошончо адам менин артыман ээрчип ушул адамга бара турган болсо, эртеңки күнү Кыргызстан кандай абалга түшөт, ушул адам Кыргызстанды канчалык деңгээлде сүйрөп кете алат деген нерсени дагы ойлоно жүрүш керек деп ойлойм да. Кээде баягы саясатчылар чалып, мен жөнүндө бир сүйлөм жазып койчу, Facebook'уңа бир эле сүйлөм, ушуга ушунча акча төлөп берейин деген нерселер болот. Бирок ал дагы мындай көкүрөгүңөн чыккан нерсе болуш керек да. Мындай жакшы көргөн адамыңа кадимкидей көкүрөгүңөн сөз төгүлөт. Жаман көргөн мындай таза эмес адамдарга аны тим эле өзүңдү мээңе тапанча такып алсаң дагы чыкпайт ал сөздөрчү. Бул бирден болуш керек деп ойлойм. Анан Кыргызстандын келечегин жөн эле бүгүнкү чөнтөгүбүз үчүн сата берсек, анда болбой калат. Мен кээде айтып калам, мен ооба жалгыз бой энемин, мага болуп көрбөгөндөй акча керек, бирок Кыргызстандын абалы ошол менин азыркы абалыман бийигирээк турат деп ошону ойлой жүрсөк дейм да. Чоң рахмат. Марат, кошумчалайын деп атасыздар? Бул жакта эмне үчүн журналисттер
блогингке кетип атат, блогерликке кетип атат дегенден көп себептерин айта кетишти. Анан бул жерден да бир менимче дагы бир кичинекей бир себеп бар. Айрым мурда айткандар менен балким байланышып кететтир. Журналистикада көп жылдар жүргөндөн кийин, баягы тажрыйба топтогондон кийин ар бир журналист өз алдынча алып баргысы келет, тажрыйбасын колдонупчу. Ошон үчүн дагы илгери мисалы батыштагы өлкөлөрдө баягы тажрыйба топтогон адамдар кийин комментарий, пикирлерди жазып башташат эле да, каналдардан четтепчи. Менимче да бул азыркы учурда бул блогерлик ошол дагы комментарий, пикирлерби деген сыяктуу болуп атат. Эмне үчүн дегенде журналист өзүнүн тажрыйбасына таянып, баягы ага ишенген, башкаларга кадыр баргы сиңген баягы тараптар ошолордун пикирин угуп, ушул журналист ушул маселе боюнча кандай пикирде экен, ошо кызыккан адамдар менимче кирип барып көрө башташат. Менимче бул да жакшы. Анан бирок ушул жана айтып аткан сөздөрүндө бир ойлор айтып кетти. Антканда азыр да көп журналисттер мурда эле бир ЖМКда иштеп атып эле ошол эле кезде дагы мисалы блогерлик кылган учурлар бар, башка жакта иштеген учурлар бар. Анан ошол жерден карама каршылык болбойбу деген бир нерсе болуп атат. Эмне дегенде белгилүү батыштагы ЖМКлар өзүнүн журналисттерин ал эмес социалдык тармактарда өзү алып жүрүүсүнө да азыр мындай көп көңүл буруп атат. Эмне үчүн дегенде ал журналист эгерде ЖМКнын маалыматтык саясатына карама каршы келген кайсы бир пикирди билдирсе, ал журналистти көп учурда ошол мындай адам катары анын пикирин эмес, ошол ЖМКнын өкүлү катары кабылдашып, анан ушуга байланыштуу баягы айрым баягы пикир келишпестиктер болуп калат. Анан ошол жерде да маселе болот, канчалык бул туура болот. Журналисттердин ЖМКларда иштеп атып эле анын дагы кошумча баягы блогерлик кылганы деген да бир чоң маселе жаралып атат. Ошондуктан блогерликке байланыштуу менимче көп маселелер бар. Эми алардын бирөөсүн айта кетсек, ушул мисалы блогерлер өздөрүн ким эсептешет биринчи кезекте, журналист катарыбы же блогер катарыбы? Эгерде журналист катары эсептешсе, ооба азыр айрым кесиптик уюмдар бар, аларга кайрылып, мисалы кайсы бир маселе жаралганда алардын баягы укуктарын коргоп турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми өздөрүн блогерлер эсептегенде, журналист катары эмес, блогерлер эсептеген блогерлер болсо, алар деле мисалы ар бир айткан пикири келтирген факттар балким айрым бирөөлөрүн жакпай калышы мүмкүн, аларга кысым көрсөтүшү мүмкүн. Алар ушундай кезеңде эмнеге кышат, кимди кайрылышат? Ошондой маселе жаралып атат. Балким блогерлердин дагы өзүнчө бир мындай көз карандысыз, өзүнчө бир аларга жардам бере турган уюм түзүлүшү керек. Алардын укугун корголо турган дагы же аларга сөзсүз жанакындай журналисттердин уюмундай уюмдардын кереги жокпу деген баягы айтканда да маселе болуп атат. Бизде өзүңөр көрүп атасыңар, айрым журналисттерге баягы блогерлерге кысымдар болгондо баары бир баягы сөз эркиндиги баягы юридикалык медиа тармакта иштеген юристтер, медиа уюмдар дагы аларга кошулуп короп болуп атат. Бирок бара эгерде журналистика менен блогерликтин ортосундагы ажырым чоңое турган болсо, анда ушул да айтып кеткен сөздөр бар. Блогерликтердин дагы кандай десек, тартипке тарта турган бир нерселер керек деп. Эмне үчүн дегенде журналисттердин эгерде туура эмес маалымат жазып койсо, алардын баягы этикалык кодекс негизинде ишин тескеп карап, баягы эки тарапты бири-бирин элешкенге чакырган уюм бар бизде. ЖМКларга да тануулар тириштеп турган. Блогерликтер боюнча бияктан жок болуп атат. Рахмат. Жакшы маселе көтөрүлдү. Бул чындыгында ушул маселе абдан обурталдуу болуп атат да, юридикалык жактан кандай баа беребиз чындыгында. Коргоо жагына келгенде, мисалы биздин журналисттер коомдук бирикмеси мени угулуп атабы? Угулуп атат. Журналисттер коомдук бирикмеси, мисалы биз өзүбүз ишмердүүлүктү жүргүзгөндө ошо кесипкөй журналистика жаатындагы биздин кесиптештердин, журналисттердин жана ЖМКлардын укугун коргоо багытында иш алып барабыз. Андан сырткары окутууларды өткөрөбүз, мисалы кесипкөй журналистикага багыттай турган. Ошол блогерлер жөнүндө маселе көтөрүлгөндө абдан опурталдуу болуп калып атабыз. Себеп дегенде ал бул жагынан алып караганда кесипкөй журналист эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде ошо интернет айдыгында коомчулукка кайсыл бир маалыматты жеткирип атат да.
мына ушул жагынан эмне кылышыбыз керек? Эми ошол орчунтуу маселе ошол жетпей окшойт. Жалил агай. Сразу менденби? Мындай. Макул, мен өзү башында эле кечээ тиги Баксияр ушундай дүйшөмбү күнү талкуу болот дегенден баштап эле бул жөнүндө ойлондум да. Көбүрөөк келечекте эмне кылыш керек? Эми проблема турат да. Эмне кылса болот деп. Анан азыр Марат жакшы нерсени айтты да, бир уюмга биригиш керекпи же андай мындай деп. Биз эми блогерлерди ушул ойдон тек коюш керек эмес. Мен айтайын дегеним баягы массалык блогерлерди да. Тиги журналистикадан өткөн блогерлер эми аларга эчтеке дей албайсың. Анан ошол блогерлердин эмне кылыш керек? Буларды тег эле жайылтып тек койсоң болбойт экен. Багы жаман кой жайытып бүркүндө жейт деп коомду бирдеме кылып коюшат булар. Акчанын артынан анан эркиндигим бар дейт. Ар түрдүү аң сезим болуп атпайбы. Анан албетте блогерлерди өзүнчө клубтарга, бирикмелерге, ассоциацияларга бириктириш керек да. Булар өздөрү ошолорго биригиш керек. Маселен, Оштук журналисттиги блогерлердин клубу, болсо Бишкектик блогерлердин клубу, ушундай бир клубтарга, бирикмелерге биригиш керек да булар. Анан албетте булар ошол бирикмелерге, клубтарга бириккенден кийин журналисттер коомдук бирикмеси сыяктуу мындай медиа организациялар алар менен иштеше баштаганга жакшы болот эле. Анан алар албетте өздөрүнүн клубтарда өздөрүнүн нормаларын, этикалык нормаларын жана башка нерселерин иштеп чыгып, бири-бирин көзөмөлдөп, анан бир кичине бир тартиптешет эле, анан кичине бир баягы жоопкерчилик, башка сапат жагынан кичине алдыга жылат элек, анан коомго деле бул блогерликтин пайдасы көбүрөөк боло баштайт эле деген менде ушундай пикирлер болду. Албетте буларды биз клубтарга же болбосо башка ассоциацияларга бириктиргенден кийин, алар кандайдыр бир короого киргенден кийин алар менен мамлекет деле иштеше берсе болот. Башка тараптар, медиа организациялар дагы ошолор менен иштешип, алардын кем карчына, деңгээлине, может баягы окууларына жардам берет беле, ушул кичине иш жакшырап беле деген бир ой келди да мага. Ушундай болсо жакшы болот эле. Муну эми дасыккан күчтүү таанымал блогерлер уюштуруп, же аларга жардам берип, башка тараптар дагы уюштуруп берсе, ушул кичине тартипке салынып калат эле деп ойлойм. Рахмат Жалил аке, бул ушул сиздин айтканыңызга мен кошумчалай кетейин. Мисалы азыркыга чейин Facebook'ка чейин Кыргызстанда ушундай клуб болбосо дагы кандайдыр өздөрүнүн тайпасы бар болчу. Бул Дизель форум деген интернетте сайт бар болчу. Мына ушул жерде блогерлер өздөрүнүн ой пикирлерин жазышып, кандайдыр окуя болсо ошол жерге сүрөтүн жүктөп, ошол блогерлер ал жакта дагы ишмердүүлүгүн азыркыга салыштырмалуу кичине мындай ирээттүүрөөк жүргүзүшчү дагы. Көпчүлүк биздин кесиптештер, журналисттер алардын жазганын, билдиргенин, көрсөткөнүн маалымат буга катары пайдаланып, анан ошондон кандайдыр бир иш жүрчү да. Ошол Дизель форум азыр ал жакта барбы, жокпу, эми кирбей калдык. Азыр Facebook жана башка соц тармактар аябай көбөйүп кетти да. Бирок ошондогу блогерлер сакталуу бар деп уккам мен жакында. Бирок ошону кандайдыр деңгээлде кайтарса болбойбу дейм да. Бул тиги форумга кайсы бир платформа, медиа платформага топтогон бирикмеси менен, анан баягы ар ким өзүнүн тиги медиа платформасы бар блогерлердин башын бириктирген уюм, клубтар же болбосо бир ассоциациялар, ал эки башка нерсе да. Биз ушул иши кылып ар кандай жолдорун табыш керек. Ошондой эле форумдарга бириктиришибиз керек. Анан булардын албетте мен айткандай берки ассоциацияларга дагы өздөрү биригиш керек. Аймактык ассоциациялар болушу, болсо тематикалык, мүмкүн
саясий темаларды козгогон блогерлер өзүнчө бир бирикмеге биригип алышабы, мына ошол жагынан биз ойлонуштуруп аларга бир тартиптештирип ошо жардам беришибиз керек го деп ойлойм да. Анан ошондо мүмкүн аларга деле ошол жакшы болот. Себеби өздөрүн мындай коргогонго, эми аларга деле тиги саясий жактан же башка кысымдар болуп калышы мүмкүн. Азыр көрүп атабыз го, кичинекей сөздөн жаңылсаң тиги анын балекети чыгып атпайбы. Ошондо аларга деле коргоо жагынан, анан профессионалдык жактан өсүү жагынан аларга деле жакшы болмок да. Ошон үчүн буларды биз кызыктырып, бир кандайдыр бир ассоциацияларды бириктиргенди башташыбыз. Рахмат. Бул боюнча кошумчалай турган Каныш айым кол көтөрүп атат. Биздики айланып тегерен эле биздин ушу ассоциация бирикме деген түшүнүктөр бизде кыргыз телети чай ускан жемеге кирип кеткен чатакта Facebook пати бар да негизи. Ошондайларды. Мен агайды колдомокмун. Түбүндө аслинде эң керектүү нерсе, себеби мисалы салыштырып эле көрөлү, алып барбайлы. Мисалы мен Facebook'та туура эмес бир жагдай боюнча укуктук маселеге туш келип калсам, мисалы мен силердин уюмга деле башка журналисттерге деле ай мен укугумду коргошуп койгула дегенге мораль жол бербейт да. Мен оозумду эч ким турмаган жок Facebook'та ошол нерсени айт деп. Ал менин жарандык көз карашым, ошону айттым. Кайсы бир редакциянын көз карашын билдирген жокмун, ал меники эле. Эмне үчүн мындай абалда мисалы кыйналып, кысталып, мисалы интернет болобу же башкалар болобу, өзүнүн адвокатын берип же ушундай укуктук жардам көргөзүш керек. Туура эмес болуп калат. Агай айткандай, Жалил агай айткандай, ассоциация же бирикме болгондо мында жок дегенде баягы шариатка туура келет да. Анан негизи эле ушул бири-биринен тажрыйба алуу же кандай албетте жаңы агым болуп аткандан кийин мындай нерсе керек, мен мисалы колдойм. Ассоциация керек дейсиз. Коом Ассоциация кандай десе, эми булар чачырап эле ким койсо ар бир блогер өзүнүн эле ар бири өзүн балекет сөйлөйт. Анан андай балекет сөйлөкөттөр көбөйө берсе, Жалил агай айткандай, мында маалымат коопсуздугу дагы эчтеке эмес. Бул жакта баягы ар ким бирөө Ташиевди мактап, бирөөсү жектеп, бирөөсү буктап чыгара берсе, мисалы чыгарып атпайбыз, мен чыгарып атам, башкасы чыгарып атат. Анан кайсы бир учурда бул мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтире турган бир кадамдар ошол айтылуу ооздон чыккан нерсе менен эле мамлекетти ар бир адам чогулуп отуруп мамлекетти түзөт да. Анан кийин ушул кайсы бир учурда бирөө мындай коркунучтуу абалга кептеп коюшу мүмкүн. Ошондуктан агай көптү көргөн Кубан агай, Жалил агайлар эми булар көп нерсе көп тажрыйбага ээ адамдар да. Булардын көзү жетип атат. Азыр YouTube'да болобу, Facebook'та, Instagram'да бир шырагын көргөзүп, бир төбөсүн чачын көргөзүп чыга калып, баягы подписчик топтоо менен биз кыйратып атабыз деген биздин айрымдар мамлекеттин алдындагы милдет жана жоопкерчилик, улуттук коопсуздук, маалыматтык коопсуздук деген нерсе менен айрым учурда ойноп коюп атканын сезбей эле да. Мына ушул жагынан агайдын айтканын колдошубуз керек. Бул жерде жакшы, рахмат. Муратбек агайыбыз жазып атат. Журналисттер коомдук бирикмеси журналисттер менен иштешкенде эле блогерлерди колго алгыла дейт. Кесипкөй журналисттер менен блогерлерди бириктирген форум өткөргүлө. Анан кимисиники мыйзамдуу экенин белгилүү болот. Блогерлер уяты болсо журналисттер коомдук бирикмеси менен иштешүүгө кол сунат дейт. Ошондо ой пикирин жазган экен. Бул боюнча дагы кошумчалай турган барбы? Кубан апа. Бул жерде уяттык зарылдыгы деле жок. Бул жерде мезгилдин талабы да. Жазала турган нерсе. Анда мен туура түшүнсөм, сиздин ой пикириңиз мындай болуп атат да, айрым жерден биз баягы этияттуулук менен коомго маалымат жеткирүүнү, өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү иргеп, чеберлейли
деген ой пикир болуп атат да. Мен сизди туура түшүндүмбү? Мисалы өткөн жылдары ошол эле депутаттар көтөрүп чыккан мыйзамды ала турган болсок, жанагы манипуляция. Анда дагы алар ошону белгилеп туруп алышпадыбы? Силер мисалы интернет айдыңында туура эмес ой пикирлерди жазып атасыңар, кимдир бирөөнүн аброюна шек келтирип атасыңар. Ошону жөнгө салышыбыз керек деген үмүттө айтылбады беле? Алардын тарабынанчы ошол мыйзам долбоорун көтөрүп чыкканда. Азыр биз ошол жөнүндө кеп кылган жокпуз барып. Жок. Бул жерде эми алар ар ким кандайча ар бир түшүнүктүү, ар ким өзүнүн чөйрөсүнө, деңгээлине, колдонуусуна, ыгына жараша оодуруп кете берет да. Мен бул жерде баягы айрым учурда баягы айтыла турган, айтылбай турган ушу балким оюмду жеткире албай атам. Блогер десе эле бул оюна келгенде эле жаза берүү эмес. Ошол айткан нерсеңди айттыңбы, тур сөзүңө, айтканыңды далилде. Баягы маалыматтын баягы элге туура жетиши деген эле маселени айтып атам мен. Рахмат. Бул боюнча дагы оюн билдиргендер, балким Миржан, Кубан Абдыменич. Миржан чыгып кетти бизден. Миржан бар экен. Балким Назира, балким Марат. Ким оюн билдире алат дагы кошумчалап? Интернет буллинг деп коет экен. Буллинг бул интернет жанагы ар кандай адамдардан тепки жөө. Бизде блогерлерде бул нерсе абдан көп колдонулат. Биз блогер катары өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди жазганда сөзсүз түрдө жанагындай фейк аккаунттар деп коет. Жүзү жабык, аты жок, ошондойлордон катуу тепки жейбиз моралдык жактан. Ошондой эле мээңди чачырата атып кетем, ана минтип кетем, тигинтип кетем дегендер абдан көп болот бизде. Бул журналистикага таянып, атайын мен журналистмин, журналист катары моомнут айтып атам деген дебейбиз. Блогерде айрым учурда блогерлик деген бул жеке өзүңдүн, мен Назиранын оюнда, көкүрөгүндө эмне жатса ошону чагылдырып чыгарам да. Журналистикада болсо баары бир мындай бир этикага, бир рамкага сыйып, бир нерсеге таянып анан айтасың да. Кээде мен өзүмдүн жеке көз караштарым айтылып калат. Бул жеке эле неме элди катарында ар кандай адамдардан эмес, мындай бийликтегилерден дагы тепки жеп калышыбыз мүмкүн. Ошондой эле жанагы белгилүү адамдар, мисалы үчүн мен тууралуу ошол эле журналисттер, кесиптештерим туура эмес маалымат жайылтып, кечирип коюңуздар, бирок баланча кимдин, кайсы депутаттын ойнош деген темада бир статья чыгарышыптыр. Ичин ачсаң биз далил жок, бирок ушинтип ойлоп атабыз да деген экен. Анан журналисттерге чалып бул эмне деген жаңылык деп айтсам, жөн эле бизге хайп жетпей атат. Анан сизди ушинтип хайп кылып кичине рейтинг көтөрүп алалы дедик элек дейт да. Анан мисалы үчүн мындай кесиптештериме мен кандай чара колдонушумду билбейм. Мисалы үчүн жөн эле ойлорумдун контексттеринен бир ушундай сөздөрдү чыгарып тема коюп, анан ар кандай сүрөттөрү менен коюп чыгара беришет. Аларга кандай чара колдонулат? Мисалы үчүн эл атайын ачып ичин болгон текстти окушпайт экен. Алар теманан эле окуп коюп эле башкача, контекст башкача болсо башка эле өңүттөгү теманы окуп, башка эле өңүттөгү сүрөттөрдү көрүп алып эле жыйынтык чыгара берген учурлар болот. Айтор, мисалы үчүн бизге абдан көп коркутуулар келет фейк жанагындай аккаунттардан. Анан алардын баарын терип милицияга берген учурлар болот. Берген учурда деле милициялар эч кандай чара көрбөйт буга. Анткени атайын келип чыккан мыйзам аны муну жок да бизде. Жок дегенде айрым бир учурда мисалы үчүн сөзгө мындай сөздүн эркиндиги чектелип калган учурлар болот бийлик тарабынан. Ошол эле блогерлерди азыркы тапта камакка алынгандар, артынан аңдымайлар, ар кандай кысым жасалгандар болот. Андай учурда дагы журналисттердин өзүбүздүн ынтымагыбыз жок. Бири-бирибизге мынтип туруп бергенде эч кандай сөз эркиндигин коргоого алган эч кимибиз жок. Өзүбүз ар бирибиз бейжайбыз да.
Анан ойлойт элем ошол мисалы үчүн форум жакшы идея, ынтымакта өрчүтсөк жакшы идея, сабаттуулукту өрчүтсөк жакшы идея. Ушул эле блогерликте, ушул эле журналистика болобу, экөөнү айкалыштырыңар келбей эки жакка бөлсөңөр дагы, же болбосо экөөнүн өзөгү бир десеңер дагы, биз бири бирибизге мындай кол байлап, бири бирибизди өркүндөткөнгө, өстүргөнгө жөлөк таяк болсок жакшы болот беле деген оюм бар да. Кошумча пикирлер барбы? Эгер андай жок боло турган болсо 2 саат болуптур. Биз 2 саатка чукулдап калдык талкуулап атканыбызга. Анан бул жакта мага белги берип атышат, убактыбыз бүтүп баратат, жыйынтыктасаңар жакшы болот эле деп. Кошумча пикирлер барбы? Кыска нуска оюн айта тургандар. Кубан Абдыменч, угатабыз. Мен жанагы айткан жерди кичине тактап коеюн деп чечтим да, ато жаңы блогерлердин бардыгы айтылган сөздү көрүшөт, YouTube'дан болобу, башка жерден болобу, анан ошо блогер болсом эле рекламанын бардыгын өзүмө тартып алам дегендей ойдо болуп, болбогон, жакпаган, мындай адамзаттын талабына ылайык эмес болгон маалыматтарды чыгарам деп жана мен айткан Москвадагы 25 жаштагы блогердей болуп каражат табабыз дегендер көбөйбөгөндөй болуш керек да. Ошон үчүн алдын ала эскертип коюш керек. Блогерлик бул жөнөкөй иш эмес. Анын аты мындай магнит катары тартканы менен кылган иши абдан маанилүү экендигин унутпаш керек деп, жерде жана маалыматтык сабатсыздык жоюлуш керек да, сабаттуулук күчөш керек. Ушул жагынан алганда жана силер кылып аткан иш абдан маанилүү. Жана блогерлердин өзүнүн уюмун түзөбүз деген дагы бул жакшы нерсе, бирок аны үстүнөн түшүрбөш керек. Блогерлердин өзүлөрү күшүп жетишиши керек да. Анан башкалар өзүлөрү үлгү боло тургандай ишти алып барыш керек. Жана жаш балдарды кошуп алып, же болбосо блогерликти түшүнбөй эле мен билем, өзүм билгенимди кылам деп эле жаза бергендерди чогултуп, анан аларга таасир кылабыз десеңер, буга үстүнөн контроль болгондой болуп, тескерисинче колдоонун ордуна бизди күзөт кылат экен дегендей чочулуулар болушу мүмкүн да. Бул Кыргызстан эле маселеси эмес. Азыр дүйнөлүк деңгээлдеги күчтүү блогерлик сфера кандай багытта бараткандыгын байкап көрүш керек да, ошого жараша иш кылыш керек. Бирок Кыргызстандын өзгөчөлүгү эмнеде? Бизде блогерлик жок кезде деле сөз эркиндиги бир топ деңгээлге чыккандагы талашсыз да. Андыктан корко турган эч нерсе жок. Блогерлердин арасынан таасирлүүлөрдү ушундай жыйындарга чогултуп, чакырып, аларга сөз берип, алардын ой бөлөлөрүн угуп турса, ал ашыктык кылбайт. Анан ошондон анан бара бир жакшы сунуштар түшүп, бир иш кыла тургандай пландар түзүлүшү мүмкүн да. Жакшы, Миржан да кошулган татко, Миржан угатабыз. Эми кыскартып айтканда, ушул жердеги блогерликке байланыштуу көйгөй маселелер жөнүндө сөз болду. Мен байкашымча экинчи бөлүгүндө. Бул эми бардык эле кайсы бир көрүнүш, бир мындай деятельность деп кой, бир ишмердүүлүктүн бир түрү пайда болгондо сан көбөйөт алгач. Сан, анан кийин сандан сапатка өтүү процесси болот. Мисалы, кайрадан эле ошол телеканалдардын мисалында келтирейин. Мисалы, Санарип өткөндөн кийин 15 чакты эле канал болчу, 17-жылга чейин Санариптик теле көрсөтүү өткөнгө чейин. Санариптик пакеттер ачылганда мына 50-60 канал болуп кетпедиби? Сапат, сан көп, бирок сапат начарлап кетти. Жалпы эле бүт каналдар анын кесепетин тартып алат. Бул башка маселе. Рынок майдаланып кетти, рынокко, рекламалык рынокко абдан начар кесепетин тийгизип жатат, бирок бара сапатка өтүш керек. Ошондой эле көрүнүш ушул блогерлик тармакта да болуш керек. Анткени эл эртели кечпи эл деле ылгая баштайт. Кайсы блогердин макаласы, жазганы же видеосу кызыктуу деп, эл ошо сандан сапатка өтүү процесси болуш керек деп ойлойм да. Анткени бул мындай табигый мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Ал эми блогерликте ошол блогерлерде өздөрү дагы баягы мындай өздөрүнүн мындай чектебеси дагы, алар да өздөрүнө көз салып, сапатка көңүл бура башташ керек. Кээ бир жерде сөз эркиндиги деген нерсе бул ээн ооздук, чынын айтыш керек. Журналистикада деле, блогерликте деле андай ээн ооздук бар. Фактылар, аны моюнгаш керек. Кээ бир жерде ошол учурда ошол кайсы тараптан болбосун көрсөтүлгөн кысым бул ошол блогер болобу, журналисттер болобу, алардын чеберчилигин курчутат деп ойлойм да. Анткени баягы чабылган сайын
темир мындай чыңалып болотко айланат дегенде анын дагы мындай позитивдүү жерлери бар да. Негизи бул процесс токтобош керек дагы, анан бул мындай табигый мындай мыйзам ченемдүү мындай убакыттын өтүшү менен калыпка түшүшү керек. Бирок ошол учурда албетте макулмун ошол мыйзамдык мындай юридикалык нормативдик жактары бар ошол блогерлерди коргоо. Бирок блогерлер тараптан да кайталап кетейин, журналисттер тараптан дагы жоопкерчиликсиз мамиле дагы бар. Өтө эле ээн оздук фактылар бар. Аны дагы моюнга алыш керек. Рахмат. Чоң рахмат. Анда ушуну менен жыйынтыктайбызго дейм, туура көрсөңүздөр, урматтуу кесиптештер. 2 саатка чукул баарлаштык. Мен түшүнгөнүмө караганда биздин ушул талкуудан жыйынтыктай турган болсок, биринчи кезекте бул албетте башында кеп кылынган медиа сабаттуулук жөнүндө маселе көтөрүлдү. Бул ошол эле блогерлерге дагы жана биздин кесипкөй журналисттерге дагы ошо медиа сабаттуулук биринчи кезекте талап кылына турган нерсе болду. Экинчи маселеси бул маалыматтык коопсуздук, дагы ушул блогерлер менен кесипкөй журналистиканын ортосундагы маселе чыкты. Санариптик коопсуздук маселеси чыкты. Анан жана дагы ошо кандайдыр деңгээлде ошо биздин блогерлерди жөнгө салуунун жолдорун ойлонушубуз керек, кандайдыр балким бирикме түзүлөбү же кандайдыр алардын башын бириктире турган нерсе болобу деп. Бирок жыйынтыгы ошо мен түшүнгөнүмө караганда кесипкөй журналистика менен блогерлик чогуу мындай биримдикте кете берсе болчудан, бирок бир гана өздөрүнүн ишмердүүлүгүнөн чектен чыкпастан, коомду туура эмес нукка бурбастан милдет менен жоопкерчиликти эске алып чогуу жүрсө, бул кандайдыр деңгээлде өзүнүн жемишин берет деген ой экен. Мен туура түшүнсөм, эгерде сиздер кубаттайсыздар. Бардыгыңызга ыраазычылык билдиребиз ушу биз менен болгонуңуздарга. Ана бир өтүнүч, ушу бардыгыңыздар видеону күйгүзүп койсоңуздар, биз сүрөткө тартып алалык. Анткени билесиздер, биз мунун YouTube'га чыгарганда дагы, андан сырткары дагы биз бизди ушул талкуубузду колдоого алып берген тараптар отчеттолоп калат. Ошол отчетко сүрөтүбүздү беришибиз керек болот. Андыктан туура түшүнүңүздөр. Муратбек байке, сиз күйгүзө аласызбы видеону? Мен сүрөткө тартып алайын. Муратбек байке, мына чыкты. Мына болду, алдым. Бардыгы. Канышайым, бир нерсе дейин дедиңизби? Сулуураак тартыңыз дедим. Жакшы эле тарттык, буюрса аракет кылдык. Аксуунун кыздары өзү сулуу болушат. Ооба. Жезден туура айтат, билет да. Тиги биз эми колдон келишинче аракет кылдык. Блогерлерди көбүрөөк эле чакырганбыз, бирок тилекке каршы алар өздөрү катышууну каалаган жок окшойт. Андыктан айрымдары баш тартып коюшту, айрымдары убакыттын жоктугуна шылтоолошту. Бирок эми ошо биз гендердик тең укуктуулукту дагы колдонуп, ушу айымдарды да кошуп алалык дегенбиз. Анан андыктан Канышай айым сизге жана Назира айым сизге да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Өзгөчө ушу сиздер дагы көп жумушту алып барып атасыздар, бирок ошо макул болуп ушуга ой пикириңерди ортого салганыңарга. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ишиңерди ийгилик коштосун, бөйдө кырсыктан тышкары болуп аман эсен жүргүлө, дагы амандашканча кайыр, кош, жакшы тургула.